төрөлгөндө саясатчы болуп төрөлөт деп ойлойм да мен кыргыздардычы. Бир эле мезгилде 10-20 журналисттер келип туруп микрофонду сунганда анан Кудай сактаптыр дедим. Эгер мени сурап калса мен билбейм, кечирим сурайм, мен азыр автоунаа айдай элекмин. Парламенттин дарегине катуу сындар айтканда Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зырылдайт дейт го. Мисалы мен жүрөгүм ооруйт, абдан жүрөгүм ооруйт. Эми мына жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин ал атайын сабак алыш керек. Күчтүү тилчилерден. Эгер муну сурасаңыз мен ыйлайм го дейм. Эң эле чоң катачылык ушул даярдыксыз кадрларды. Анан ал бир байдын эрке баласы болуп калат. Ушул нерсе Кыргызстанда өнүк турбай келди да. Ич кийими жыртык, сырткы кийимин эптеп, жууп, тазалап кийип балдарын окутушту байкуштар. Элдин баардык маданияты каерден үйрөнүп атат? Чайханалардан. Аялдарга, балдарга болгон зомбулуктун 3 эсе өсүп кеткен деген. бул Жеңишбек Токторбаевдин бир өзгөчөлүгү эмнеде экен? Харизмасында да. Биз 11 ай 3 саат 4 саат эле уктадык. Ош шаарынын бренди бул снос темасы болуп калды да. Бир бөлкөнү бир жумага жеткирип суу менен жашаган күндөр келген. Анча мынча нерсеге ыйлабайм эч качан. Бирок мен ошондой ыйладым. Саламатсыздарбы? Сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. 8-чи чакырылыш шайланып ишке киришкенине 2 айдай болуп калды да. Анан депутаттык мандатты көтөрүп жүргөн кандай экен? Депутаттык кызматка көндүңүзбү? Ушул суроо аябай көп болот. Туугандар, тааныштар тамашалап дагы айтышат, кашыктап дагы сурашат, чын көңүл менен да сурашат. Чынында ошо 8-чи чакырылышка элдин тандоосу менен Ош шаарынан 6-чы округтан келдим. Эл өкүлү болуп. Ошончолук оор жүктү, ошончолук чоң жоопкерчиликти сезип жатабыз азыр мамлекеттин алдында. Өзүңүздөр билесиздер, ыйык трибунада ант берди эл өкүлдөрүнүн баары. Ошол антта эмне жазылса, ошо ата мекенде коопсуздугу, ата мекендин кызыкчылыгы үчүн баардык нерсени токтотуп, биринчи орунга ата мекенибиздин коопсуздугун, өнүгүүсүн алдыга коюу. Ошолордун баарын жогорку деңгээлде сезип, жогорку деңгээлде 5 жыл ичиндеги мөөнөттө аткаруу бул өтө чоң жоопкерчилик. Элдин алдында отчет бересиң да. 5 жыл абакт өтөт. Ошого мен ойлойм абдан чоң элек күнүнө онлайн көрсөтүп жатпайбы ар бир көрсөтүүнү. Ошол жерде эртеден кечке отурган мөөнөттө туруп кетип калбай отуруу, ошол жердеги ар бир келген мыйзамды элдин кызыкчылыгы үчүн жазылдыбы же элге бир оорчулугу тийип калбасын деп ошону катуу кароо, ошолордун баардыгы мен айтат элем бул эң чоң, эң жоопкерчиликтүү жумуш, кызмат. Эл ойлогондой жыргал эмес, депутаттык мандат алып коюу. Жыргал эмес. Бул мен ойлойм бул миңдеген өзүңүн эле 6-чы округуңдагы 500 000 калкы бар Ош шаарынын эмес, бул 7 миллион кыргыздын алдындагы чоң жоопкерчилик. Тарыхта жазылат ар бир айткан сөзүң, кылган ишиң, иш-аракетиң баардыгы. Эмнеге депутат болоюн деп чечтиңиз? Шайлоого деле оңой эмес, акча коротулду да. Бул эл өкүлү болууга мен баардык тараптан бышып жетилип, толук кандуу келдим. Кимдир бирөөлөр айтып, сен келе кал, биздин топко кошула кал, же мен жардам берейин, же мен демөөрчү боло калайын деп келген жокмун мен. 26 жыл иштедим аткаруу бийлигинде. Бул жөнөкөй мугалимден баштап баардык тепкичти басып өтүп, билим берүүдө, окутуучулууда болуп, мамлекеттик кызматтарда иштеп, анан жогорку саясий кызматтарда иштедим. Ошолордун баарын көрүп туруп, эми мыйзамдарды көзөмөлдөй алганга кайсы мыйзам туура аткарылып жатат, кайсы мыйзам туура эмес аткарылып жатат, же такыр эле кароосуз калып калды, же элге керек болгон элдин бир көйгөйүн чече турган мыйзамдарды иштеп чыгууга дараметим, акылым, тажрыйбам жетет деп мен өзүм чечип өзүм келдим. Ушу депутаттык ишмердүүлүгүңүз башталганы жогорку кеңештеги бир аябай таң калтырган же сизди аябай суктандырган бир окуялар болса керек. 2 айдын ичинде кантип болбосун, Эмнеге таң калдыңыз, эмнеге суктандыңыз? Жаңы жерге келгенде, иш орунга келгенде сөзсүз түрдө жаңылыктар эртеден кечке чейин абдан көп болот. Таң калыштуу окуя, мындай жөнөкөй күнүмдүк ишти баштоодон баштап баардыгына көп эле болду. Мен жана журналисттердин
аябай көп топтолуп келип интервьюларды алып жатпайбы, ошолор мага таң калыштуу болду. Эмнеге? Эми резонанстуу окуялар көп болуп жатпайбы? Кыргыздын ар бир кыргыз бул саясатчы, ар бир кыргыз бул абдан сабаттуу, окуган, ушунчалык ички анализи, ички туюму, сезими күчтүү. Нарактан төрөлгөндө саясатчы болуп төрөлөт деп ойлойм да мен кыргыздардычы. Анан ушунчалык демократиялык көз караштагы элбиз биз. Ошо бир резонанстуу окуя болгондо эле бизде журналисттер өзүнүн милдетин аткарат да. Биз мына репортажды алып эл өкүлдөрү катары оюн билдиреби деген. Ошондо бир эле мезгилде 10-20 журналисттер келип туруп микрофонду сунганда биздин эл өкүлдөрү өзүн жоготуп койгон учурлар болот. Жооп таап айтканга үлгүрбөй калган учурлар болот, же жанагы даярдыксыз кирип кетип жаткан учурлар болот. Ошол окуялар мага мындай не көрүндү да. Демек, өөн көрүндү. Эл өкүлү жөн эле келип трибунада мыйзамдарды карап, мыйзамдар боюнча анан аткаруу бийлиги менен бирге иш алып барбастан, тынымсыз элдин алдында өзүн даярдап, ар бир жооп, ар бир болгон резонанстуу окуяга абдан катуу даярданып келиш керек экен. Ушул мага бардыгы идеалдуу эмес да. Бардык саясий оор суроолорго жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү жетпейт. Мисалы, мен деле корктум. Кече автоунааларга коюлган талаптар, менде деле айдоочулук көйлүгүм бар. Анан бирок мен идеалдуу бардык суроого жооп бере албайт болчумун же чындыгы ошондой. Мен ойлойм, Кыргызстанда көп эле айдоочулар толук жооп бере албайт суроого. Анан жанагы микрофон тоскондо мен деле жооп бере албайт болчумун да. Өзүм сынадым да кийин. Анан Кудай сактаптыр дедим, эгер мени сурап калса, мен билбейм, кечирим сурайм, мен азыр автоунаа айдай элекмин. Бирок айдаганды да токтотуп турам. Бир сыйра өзүм сынап окуп чыкмай сайын айдабашым керек деп жооп бермекмин дедим. Ушуга окшогон күлкүлүү дагы, аябай кооптуу, ушундай эч нерсени билбеген, көрсө өзүң үстүңөн иштеш керек деген нерсе эл өкүлү болгондо абдан көп билинет. Ушул жерде мына кайчы пикирлер жаралып кетпедиби? Депутаттарды мына жарга такап суроо бербеш керек эле, журналисттер суроо узатпаш керек эле деп бир тарап айтса, көбү эми депутаттар өзү билбесе журналисттер күнөөлүүбү депчи. Сиз кайсы тарапта болдуңуз? Мен эки тарапта тең болгон жокмун. Анткени эки тараптын тең чындыгы бар, эки тараптын да тең бир аз кемчилиги бар. Мисалы, журналисттер алар милдети. Эгерде резонанс, мен ушул учурда чындап президенттин айтканына макул болчумун. Анткени менин эжем дагы 9 жыл мурун ушул айдоочунун күнөөсүнөн жол коопсуздугу менен ушундай инвалидность алып калды. 3 жолу жан башынан оор операцияны өткөрдү 9 жылдан бери. Буту азыр балдакта жүрөт, коляскада отуруп калган учурлар болду. Ошол айдоочу эч нерсе күнөө тарткан жок. Соттор тарабынан да тартпады. Операциясына көтөрүп беришкен жок. Бир үй бүлөдө кызы эртеден кечке чейин баардык ишин жыштырып байланып, ишин дагы окусун да таштап, апасын карашка туура келди 6 жыл. Бул ошол үйдүн өзүнүн трагедиясы болду да. Ал эми мындай чындап биз статистикалык маалыматка таянып анан иш алынып барылат өзүчө кайсы бир нерсеге реформа киргизерде. Анализи. Миңдеген адам өлүп атат. Акыркы 15 жылдын ичиндеги статистикалык маалыматты карасак, 700дөн баштап 1000-1200ге чейин адам бир жылда ушул ДТПдан өлөт экен, жол окуясынан, айдоочулардын күнөөсүнөн. 1500-2000ге жакын адам түрдүү баскычтагы инвалиддик немен алып атат. Анан ошол үй бүлөнүн өзүнүн трагедиясы болуп калды да. Аны реабилитация кылганда өмүр бою реабилитация болот же өмүр бою жанында бир отуруш керек. Аны айдоочулар тартпайт. Соттон чыгып кетиши мүмкүн, же соттун күнөөлөнүшү мүмкүн, дагы убакыт өтөт, болду, унутулат. Мүмкүн ал экинчи жол авария болду, үчүнчү. Ошондуктан жол бербейт, жолду айдаганда, автоунаа айдаганда да маданият жетишпейт бизге. Анан жолдо Ош Бишкек жолдору, мисалы Ош Разаков жолдору, Ош Эркештам жолдоруна барганда аябай ыргытылган акыр чекирди таштандыларды көрүп жүрөгүң ооруйт да. Жөн эле бул айдоочунун маданияты эмес, ичинде жүрүп бараткан адамдардын деле терезени ачып туруп алып ыргытып. Канча жолу журналисттерибиз алып чыкты ошол көйгөйдү. Канча жолу эл кайрылды. Урматтуу президент Сооронбай Шариповичтин мезгилинде дагы, Алмазбек Атамбаевдин мезгилинде, бардык президенттердин мезгилинде эл кайрылды. Ушундай жанагы степ вагон чыкканда дагы аябай көп өлүм болбодубу жолдо.
уктап калган айдоочулар акча табабыз деп эс албай туруп эле келип 12 саат жол жүрүп уктабай туруп кайра чыгат. Ошондой эле үйрөнбөй туруп эле жөн эле сатып алып туруп айдоочулук көлүктү айдаганда эң жакшы айдаган профессионал немелер курман болуп атат. Айдоочулар мына бет маңдай келип сүзүп алганда. Ошолордун баардыгы мен ойлойм туура чечим болгон. Туура чечим бул окуп жакшынакай үйрөнүп анан кийин айдаш керек. Ал эми мөөнөтү боюнча, окуунун мөөнөтү боюнча эл менен сурамжылап туруп мүмкүн балким 3 айбы же 4 ай окуса, азыр эми туура чечим чыкты, окуса, ал жерден ошо экзаменин тестти тапшырса эгер өтпөй калса, анда дагы окуш керек. Өтсө өтүп кетти. Бирок ушуну токтотуш керек болчу да. Бул элдин коопсуздугу, элдин өмүрүнөн өткөн байлык жок. Мамлекеттин эң биринчи ресурсу, биринчи байлыгы бул элде, элдин ден соолугу. Ошого туура эле кадам, туура эле чечим болгон. Муну туура кабыл алышыбыз керек. Аны аткарышыбыз керек. Баардыгыбыз эл өкүлү, президентпи, министрлер кабинетинин башчысы, күч органдары баардыгы үлгү болуп, окуп, билишибиз керек. Журналисттердин берген суроосу эң туура эле болгон. Ал эми кандай форматта берди, кандай кылып алды, ошол репортаж алгандын өзүнүн маданияты бар. Журналистикада коюлган талаптар бар да. Интервью алуунун өзүнүн талаптары бар. Ошону канчалык сактады, ал тажрыйбалуу журналистпи, тажрыйбасы жок, жаңыдан келген журналистпи, бул башка маселе. Жок, ошо депутат кандай гана суроо бербесин жооп берип койсо эчтеке деле болбойт да, жооп берип коюш керек да. Жанагындай орой мамиле кылганы өзү туурабы? Мен ойлойт. Мен маанайым жок, же мен акмак адаммын деген жооптор бул эл өкүлүнө абурой алып келбесе керек, Мен эми эки жакка тең тарткан жокмун. Эми ошол мезгилде биздин кесиптештерибиз кандай абалда болду мен айта албайм, бирок мен ойлойт элем, эгерде журналист келип эл өкүлүнүн оюн сурап жаткан болсо, өзүнүн ички дүйнөсүндө чындыгы кандай болсо, ошондой эле жооп берип койгону ылайыктуу болмок. Чындыкты сураганы келди да. Журналисттердин милдети ушул. Милдет ушу ар кимибиз өзүнүн милдетибизди аткарабыз. Сизге жана жогоруда суроо узатпадымбы? Таң каларлык, анан суктанарлык кайсы учурлар болду депчи. Таң калган учурду айттыңыз, а суктанган учур болдубу бул 2 айдын ичинде? Суктанган учурларым жогорку кеңештин аппараты. Жогорку кеңештеги биздин аппарат кызматкерлерине мен абдан ыраазычылык билдирет элем. Баардык мамлекеттик ишканаларда ушул жогорку кеңештин аппаратындагыдай тартип, жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлериндей бийик маданият, ички маданият, ошондой эле бир ар тараптуу коммуникабелдүү интеллект болсо деп. Анткени абдан баары саламдашат, баардыгы ушунчалык икемдүү, баары ушунчалык дайыма жакшынакай жылмайып жүрүшөт. Кандай маселе менен кайрылбасаң, баардыгына ушунчалык сылык мамиле менен жооп берет да. Мен ошого абдан ыраазы болдум. Демек ушул жерге келип иштеп кеткен эл өкүлдөрү буга чейинки, ошол төрагаларыбыз, жогорку кеңештин төрагалары, орун басарлары, ошол аппаратта иштеген аппарат башчылары, кызматкерлери салттан салтка калтырып, бийик деңгээлди сактап калышкан. Интеллигенция өкүлдөрү кандай болуш керек? Мен ошону айткым келет. Жогорку кеңештегидей аура, жогорку кеңештегидей бийик маданият мамлекеттик кызматкерлерге коюлган талап. Баардык баскычта болсо, айыл өкмөттөрдө, ошол конторасына барсаң айыл өкмөттөрдө, же болбосо күч органдарында, же болбосо башка кызматтарды баардык мамлекеттик муниципалдык мекемелерде ушундай аура болсо деп ошого суктандым. Келген адам өзү эле ушунчалык катуу жинденип, ачуусу келип, ушунчалык жашагысы келбей, мен баарын өрттөйм деп келгендер дагы киргенде эле ошол жердеги аура, ошол жердеги абдан жакшы сылык мамилени көргөндө ушул жакшынакай болуп чыгышат. Ошону неге болбосун? Мен ушуга абдан суктандым. Азаматтар үлгү ала турган нерсе көп. Ошол жогорку кеңеш деген бийик планканы, баскычты сактап турушат. Ошол эле маселе мисалы министрлер кабинетинде да бар. Министрдин орун басары болуп иштеп жүргөндө мен да келип ошондо абдан суктанганмын. Ушу министрлер кабинетиндеги тартип, бийик маданият баардык баскычтарда болсо деп. Неге баардык баскычтарда болбой жатат?
Бул жерде мен ойлойт элем тарбия, чөйрө. Демек ошол биз баардык чөйрөдө бул карып калды, карагандан кийин дароо эле пенсия жашына келди, буну иштен кетиребиз дегенден алыс болушубуз керек. Советтер Союзунун айрым бир мындай катып калган же ушундай бир жагымсыз жактары көп, өстүргөн эмес деген менен Советтер Союзунда ала турган нерселер да көп. Ошол мезгилде иштеген, кыргыз тилин дагы, орус тилин да мыкты өздөштүргөн, эл аралык талапка жооп берген бийик маданиятты алып жүргөн биздин союздун адамдары бар. Абдан интеллигент. Ошол адамдардан мындай улам келген жаңы жаштардын муундарын тарбиялоо биринен бирине өтүп туруш керек. Демек ошол цепочка, ошол чынжыр сакталбай калган да, кайсыл бир жерде үзүлүп, ушундай адамдарды жоготушкан. Анан жанагындай жаңжал болуп, уруш болуп, интрига болуп, кыйкырып сүйлөп, бири-бирине ат коюп, мыскылдап күлүп, бул жерде шыбырап, ал жерде шыбырап жамандап, ошого окшогон жагымсыз көрүнүш дегенкиси такыр болбош керек. Уят нерсе да. Президенттин акыркы маегинде баленин баары ошо жогорку кеңештен башталды. Депутаттар өздөрү ич ара бөлүндү дейт да. Бул эмнеден кабар берет? Демек депутаттар ортосунда ынтымак жокпу? Жана сиз айтып аткан маданият жокпу? Депутаттардын арасында мен айтат элем, бийик маданият бар, абдан сыйлап, бири-бирине болгон мамиле жогорку деңгээлде. Мен билбейм башка чакырылыштарда кандай болгон, аларда деле ошондой болсо керек деп ойлойм. Бирок 8-чакырылышта, мына 2 ай болду, абдан жогорку деңгээлдеги маданият менен бири-бирине болгон сый ушунчалык жогору. Ушундай билимдүү, ушундай элге кызмат кылам деген мыкты адамдар чогулган. Мен негатив, мен мындай бир нерсени көрө алган жокмун бир да депутаттан. Ал эми депутаттардан чыкты деп президент интервью бергенде аны да көрөбүз, кайсы депутаттан кандай болуп, эмне болуп чыкканын. Төрага өзү каалоосу менен отставкага кетиши, өз каалоосу менен арызды жазышын биз киришкен жокпуз. Биз үчүн деле күтүүсүз жаңылык болду, депутаттар үчүн. Өзү чечим чыгарды, өзү иш кызматын тапшырып берди. Ага эмне мотив болду, ал эми убакыт көрсөтөт. Баары деле эми көшөк артында сөздөр болуп жатат да, саясаттын казанда кайнап жаткан жерден эми бир нерсени уккандырсыз да, тигил тарапка чакыраттыр же болсо балким сизге деле сунуштар келгендир. Тигил тарапка өт деп президент маегинде айтып жаткандай. Же сиз такыр эле эчтекеге аралашкан, эчтеке уккан жоксузбу? Жок, биз бир эле мен эмес, бул жерде баардык эле депутаттар да интрига болуп, бул жакка өт, ал жакка өт дегенде уккан жокпуз. Мен укпадым, чындап. Мага деле бирөө келип, сен бөлүнөбүз же өтөбүз деген нерсе болгон жок такыр. Ал эми кандайдыр бир ошого жакынбы же бир ошондой бир ниеттеги сөздөр болду болгонун да билбейбиз. Аны айтып атпайм, убакыт көрсөтөт. Эгерде мен чындап уккан болсом, чындап билген болсом, саясатка аралашкандан кийин саясатчы болобуз, элге чындыкты айтабыз деп анан келдик да. Ошондой оор суроолорго чыдайбыз, оор окуяларга чыдайбыз деп азыр сизге айтат болчумун. Бирок мен аны көрө албадым, укпадым. Бизде бийлик бутактарынын ичинен аябай эң көп сынга кабылган бул парламент да. Анан депутаттарды да ур тепкиге алганда эч ким тартынбайт да. Ар бир депутаттын жүрүм туруму эл алдында электен өтүп турат эмеспи? Анан сиз деле жогоруда эми учкай айтып кеттиңиз, бирок депутаттарга парламенттин дарегине катуу сындар айтканда кандай экен? Өзүңүздүн дарегиңизге деле кабыл алып жатсаңыз керек. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зырылдайт дейт го. Ошондой эле биздин эл өкүлдөрүбүздүн, кесиптештерибиздин бирөөсүнө сын пикир айтылып, анан абдан ушундай оор комментарийлер жазганда жүрөгүбүз ооруйт. Мисалы, менин жүрөгүм ооруйт, абдан жүрөгүм ооруйт. Кап эми тиги кесиптешим үй бүлөсү эмне болду? Бала чакасы кандай кабыл алды, өзү жүрөгү ооруп калбады экен, эмне болду экен деп аябай жүрөгүм ооруйт, чындап. Анан кайсы бир эл өкүлү чындыкты айтып, эл айта албай жаткан, эл өкүлдөрү айта албай жаткан нерсени айтса, азамат ошондой өзүнө болгон ишенич, принцип, ошондой дем бар экен. Азамат ошону өзүндө өстүрө алган, ошону өзүндө сактай алгандыгына үлгү ала турган нерселери дагы көп болот. Айрым эл өкүлдөрү, мындай тажрыйбалуу эл өкүлдөрү 3-чакырылышта иштеп жаткандар бар, 4-чакырылышта иштеп жаткандар бар. Биринчи эле чакырылышта келип туруп
өзүнүн принципиалдуулугун, өзүнүн билимин көрсөткөндөр дагы бар. Анан ошондой депутаттарды көргөндө, эл өкүлдөрүн көргөндө чындап сыймыктануу, чындап мындай пайда болот. Мына биздин эл өкүлдөрүнүн арасында дагы мыкты билимдүүлөр, мыкты ушундай өзүнүн оюн жеткире алган, өзүнүн оюн коркпой айткандар бар азамат деп. Себеби бул тирүү организм да. Баары эле сүйлөбөй калып же баары эле эл каалагандай болуп эле же баардыгы эле мындай бийлик каалагандай болуп калса да болбойт. Парламентке түрдүү кесиптеги түрдүү чөйрөдөн адамдар келет, эл тандап. Алардын айрымдарынын даярдыгы эл алдында өмүрү сүйлөбөгөндөр да бар. Аларды эч күн өлбөш керек. Мурун эл алдында сүйлөп көрбөсө, лектор болбосо, мугалим болуп иштеген эмес болсо, окутуучу болуп иштеген эмес болсо, мамлекеттик кызматта иштебесе, бирок ал абдан чынчыл фермер болгон, жакшы иштеген, өзүнүн ак эмгеги менен тапкан. Ал бизнести аябай жакшы жүргүзгөн, жакшы биздин жаран болгон, көп иш орундарды кылган. Анан эл тандап алды, эл өкүлү болуп өттү. Бирок ал милдеттүү эмес да, абдан жогорку деңгээлде сүйлөгөнгө буга чейин милдеттүү болгон эмес. Эми мына жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин ал атайын сабак алыш керек. Күчтүү тилчилерден, кеп маданиятынан, адистерден барып, уялбай эле сабакты алып, анан ошол трибунада өзүнүн оюн билдирүүдө кепке коюлган талаптарды, тилге коюлган талаптарды коркпой эле үйрөнүш керек. Эмнеге тил үйрөнсө болот, машиналарды айдаганга үйрөнсө болот, косметиканы пайдаланганга үйрөнсө болот, кийим кийингенге үйрөнсө болот. Эмнеге биздин бай, көркөм тилибизди, кыргыз тилибизди жогорку деңгээлде сүйлөп үйрөнгөн уят же мындай карабай кое турган нерсе болуш керек. Милдеттүү түрдө элдин алдында эл өкүлү болуп келдиби, ыйык трибунадан сүйлөйм деп келдиби, демек ал өзүн тарбиялап, атайын окуулардан өтүп үйрөнүш керек. Кийинки жолу ошондой мыскыл сөздөргө калбаш үчүн, башка болбош үчүн. Барбы экен азыр ошо үйрөнүп жаткандар? Мен аны айта албайм азыр, бирок ойлойм, балким көпчүлүгү ушул атайын сабак алып коюшум керек, үйрөнүп атайын машыгуулардан өтүшүм керек, өзүмдүн үстүмдөн иштешим керек дегендер болсо керек. Бирок ал 5 жыл эл өкүлү болуп келгенден кийин өзү тандалып алган элдин алдында элди уят кылбаш үчүн өзүн өстүрүш керек, тарбиялаш керек. Жогорку трибунада. Анан ушу аткаруу бийлигинде 26 жыл иштеп жүргөн адам катары азыр баягы мыйзам чыгаруу бийлигине келдиңиз да. Экөөнүн ортосунда айырмачылыкты байкасаңыз керек, Негизи эле мамлекеттик кызматтагы кыйынчылыктар жөнүндө сурагым келип турат да. Эгер муну сурасаңыз мен ыйлайм го дейм. Эмнеге? Себеби мамлекеттик кызмат абдан оор. Анан кыргызда сөз бар, тузу оор деп. Мамлекеттик кызматтан мен 2-3 жолу башка кызматка дагы өтүп көргөм жаш кезимде. Бизнес тарапка, ошондой эле жанагы эл аралык уюмдар менен да иштешип, бирок аз эле убакыт, бир 3 ай, 2 айга жетпеди го. Кайра мамлекеттик кызматка келдим да, таштай албадым. Тузу оор деп коет кыргыздар. Кете албай жүрө бересиң. Анткени бул ар бир ошол эл үчүн аткарылып жаткан бир ишти баштап планга койгондон кийин аткарып, анан ошол жерден эл ыраазычылык билдирсе, ошол нерсе сенин аз алган маянаң, үй жок жүргөнүң, үй ала албаганың, жер ала албаганың, эл катары жанагындай балдарыңы кымбат окууларга, чет элдерге жөнөтө албаганың, мындай бир финансылык жактан өмүр бою жетер жетпес болуп келген баары жуулуп кетет. Анан элдер жакшы сөз айтып койсо, рахмат мамлекеттик бийликке, ушундай үйлүү болдук, жерлүү болдук, билим берүү мекемелеринин имараты оңдолду, жатаканалар салынды, же болбосо мындай парк скверлер оңдолду, же мындай туура мыйзамдар жазылды десе, ошол нерсе үчүн баарына кайрылуу болсун. Анан айтат элем, мамлекеттик кызмат өзү 8 жумуш сааты каралган болсо, ал эми чындыгына келгенде көбүнчө 10-14 саатка чейин болуп кетет. Себеби ишти бүтүрүү биринчи орунга коюлат да. Анан менин иш бүттү, мен саат 5:30-6 кетишим керек дей албайсың. Көп нерсе ошол бардык үй бүлөңү, балдарыңы, үйдөгү башка бошураак адамга таштайсың дагы.
ошо мамлекеттик элдин кызматында жүрөсүң. Кийинкисин баардык жердеги муниципалдык болобу, мамлекеттик болобу, баардык кызматкерлер жумуш саатынан көп иштешет. Көбүнчө көңүл бөлө албайт. Үй бүлөсүнө, башкасына, тойлорго ал бул нерселерге бара албайт. Шапар деп чет мамлекеттерге эс ала албайт, кийинкисин эс ала албайт. Такыр мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой эле мамлекет тарабынан коюлган сыр, мамлекет тарабынан коюлган сырды сактоо, ошондой эле эл аралык деңгээлде ар бир өзү иштеп жаткан жерди рейтингин көтөрүү, кадыр баркын көтөрүү, ошол жерге жаңылыкты алып кирүү, реформа, мамлекет башчысы тарабынан коюлган талаптар, министрлер кабинети коюлган тарабынан коюлган чоң талаптар, пландарды ишке ашыруу биринчи орунга коюлат да. Ошолордун баарын сактап жүрүш керек. Ошондуктан мен мына интернетте дагы такыр үй бүлөмдү чыгарган эмесмин. Социалдык түйүндөрдөн өзүмү да чыгарып, селфи кылып мындай түшүшөт го. Эс алган жерлеринен ал бул же бала чакасын, же жолдошун, же бир эмне кылса, камыр жууйбу, иш кылабы, бир жакшыраак көйнөк кийсе да чыгарат го. Бизде мамлекеттик кызмат андай жок. Скромность, абдан жөнөкөйлүк. Элдин алдында ушундай эң жөнөкөй, эң көрүнбөгөн неменин кадрдын аркасындагы бир чоң армия да булар. Сиз өзүңүзгө өзүңүз чектөө коюп алган жоксузбу? Анткени мамлекеттик кызматта иштегендер, бирок ачык жүргөндөр, бай жашагандар, ар бир кадамын элге жарыялагандар бар да. Мен ойлойм, эгерде ушул эл өкүлү болуп тандалып келген болсом, балким ошол элдин арасында жүрүп, жөнөкөй жүргөн үчүн өмүр бою 26 жыл иштеп, мына быйыл мен 50гө чыктым. Үй албадым. Үйүм жок, квартирада жашадык өмүр бою. Жер ала албадык. Мына азыр кезегибиз келип калды деп турушат. Кезегибиз тийгенде андан ары канча жыл дагы төлөй алам мен билбейм. Ипотеканын акчасын. Анткени 5 жылдан кийин пенсия чыга турган болсо кантип төлөйбүз? Менин муунум дагы ушул бир 3 муун 60 жылдардан баштап 70-80 жылдагылар 3 муун 30 жылдын ичинде. Биз ушул ортодо калган муун, эгемендүүлүктү алгандан кийинки 35 жыл ичиндеги муун же үй, же эч нерседен жок, өздөрү эптеп алса алат, үйүндө 1,5 бизнес кылса ушуну алат. Болбосо өмүр бою үй ала албаган миңдеген адистер жүрөт. Пенсияга чыкканына 5 жыл болгон, пенсия чыкканына 7-8 жыл болгон биздин мундагы. Же мына эми 4-5 жылда пенсия чыга тургандар. Бирок мамлекетти бүлүндүрбөй, кетпей сактап калганда ушул муун. Врачтар болобу, саламаттык сактоо болобу, күч органдары болобу, прокуратура, сот болобу, же мамлекеттик кызматта иштегендер, мугалимдер, ошол биздин муундагы мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы үйү жок, жери жок. Бирок ушул мамлекетти таштабай, аз айлык 2000 сом менен, 7000 сом менен иштедик да. Айлыгыбыз да тийбеген учурлар болгон. Мамлекетти бир күн таштабай, иш ордубузду таштабай чыдап, ошол системаны сактап калган муун калып кетти ортодо. Эгер мына азыр заман оңолуп атат, балким мүмкүнчүлүк жетип калса, абдан креативдүү, абдан элдин маселесин шарт жана оңой чечип берген президентибизге сыймыктанып жүрөбүз азыр. Садыр Нуркожоевич элдин мүддөсүн аткарып атат чекеден. Мен ойлойм, ушул ортолукта калган муундун үй маселесин да карап берет деп. Себеби ипотекадан да айтылып атпайбы, эгерде пенсионный возрастка келип калса үй ала албайт. Үйдү ала албаса эмне болот анда, калып кетти ошол бойдон. Ал 30 жыл ошол иш ордун таштабай мугалим болуп иштеди да. Социалдык тармакта иштеди, соцфонддо иштеди, социалдык коргоодо иштеди, милиция кызматында иштеди, аскер кызматына. Эми аскер менен башка кызматтагыларга азыр көңүл бөлүнүп атат, а бирок ортолукта мына мугалимдер калып кетти. Социалдык тармак калып кетти. Ошон үчүн биз ошо сиздин сурооңузга айтат элем, бизге коюлган талап катуу болду. Биз аябай мындай чекте катуу талап менен жашадык. Ашыкча мөөлгө, ашыкча ушул мамлекеттин бир байлыгына кол салуу деген болгон жок. Тарбия ошондой болчу. Союздун эң акыркы мууну бизбиз. Ошол туура так чынчыл иштеп берген үчүн да эл тандады деп ойлойм. Анан бирок ошол эле мезгилде биздин
көйгөй, эң чоң көйгөй. Ушундай скромный жүрүп, жөнөкөй жүрүп эле каарып пенсияга баратат азыр биздин муун. Мындай карасаң ичиң ачышат. Мындай карасаң үмүт бар. А балким мамлекет башчысы көңүл буруп ушул ортолуктагы 3 муундун адамдарына балким үй маселесин ушуну чечип берсе экен мүмкүнчүлүк болуп калат деген. Сиз ошондо 6 президент менен тең иштештиңизби? Ооба. 3 революцияда тең кызматта болдуңуз, Ооба. Мындай айырмачылыктар болдубу? Ар бир президент ушунда Сөзсүз түрдө. Ар бир келген президент ушул биздин муунда иштеген мамлекет кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, мен ойлойм, ушу социалдык тармактын бар жогунда иштеген кызматкерлердин баарында эсинде калды. Ар бир бийлик келгенде ушул кандай башкаруу болду, кандай өзгөчөлүктөр келди, кандай элге келгенде президент ант бергенде эмнелерди айткан. Мен ушундай жасап берем, мен мындай кылып берем деп. Анан кийин ушул канчалык деңгээлде ишке ашты. Саясий чечкиндүүлүгү канчалык деңгээлде болду өлкө башчынын. Чечкинсиздиги эмнеге алып келди. Анан 3 революция аябай оор өттү. Ар бир төңкөрүш болгондон кийин бүтүндөй система бузулат да, системага тоо кетет. Каалайбызбы, бийлик башчылары алмашат, анан алып келген кадр, бул алып келген кадр дейт дагы. Жаңы келген кадрлар даярдыксыз келип калган учурлар болот. Кээде күчтүү кадр келет, кээде даярдыксыз келип калган кадр болот дагы. Анан ошол тармак чайналат, артка кетет, же үйрөнгүчө чайналат. Анан биздин Кыргызстандагы ушул 30 жыл ичиндеги акыркы 5 жыл эми көрүп атабыз, баардыгыбыз моюнга алышыбыз керек. Чындап чечкиндүү кадамдар жасалды. Сөзсүз түрдө иш бар жерде кемчилик болот, кемчиликтер айтылып атат эл тарабынан, баардык журналисттер тарабынан, сынчылар тарабынан, саясатчылар тарабынан. Бирок мен айтып кетет элем, эң эле чоң катачылык ушул 30 жыл ичинде бийликтер алмашканда, төңкөрүш болгондо, жаңы кадрлар келгенде эң эле чоң катачылык ушул даярдыксыз кадрларды тууганым, таанышым, менин командамда жүргөн, менин партиямда жүргөндө алып келип коюп, анан ал бир байдын эрке баласы болуп калат. Ошол жерде 3 жыл, 5 жыл иштешке туура келип калат. Ночной клубтарга барат, ресторандарга барат, ошол жакта чечет андай эрке балдар маселелерди. Ал эми жөнөкөй эл ыйлап келип ошолордун маселесин чече турганда кабыл албай, же кабыл алса көңүлдүн сыртында калтырган учурлар болду. Биз эми башыбыздан көп нерсе өттү. Же болбосо ушундай партийный система киргенде дагы эл өкүлдөрү, анан эл өкүлдөрүнөн сөзсүз түрдө ошол жерге бир бийлик башына губернатор, замгубернатор, губернатордун орун басары, же мэрдин орун басары, же бир жетекчилик орун басарларына ушул партиядан адам экен деп коет. Такыр системаны түшүнбөйт. Анан бүт тармак кыйналат, жанчылат. Ушул нерсе Кыргызстанда өнүктүрбөй келди да. Ал эми мына акыркы бийлик келгенде биз эми жанагы мамлекет кызматкер катары айтып атпайсызбы, салыштырасыздар. Бул бийликтеги жакшы жери ошол система бузулуп, бул партия деген нерсе жоголду. Ким иштей алат, иштесин. Ким коррупцияга кетти, камалсын, кармалсын, иликтенсин. Анан бүт бар жокко мындай тараза, анан сын аябай катуу коюлду. Ошо менен элдин ишеничи анан мамлекетке кайтарылды да. Ошо мен айтат элем, биздин кыргызды артка тарткан, кыргызды өнүктүрбөгөн нерсе бул жердештилик. Таластык, көлдүк, нарындык, оштук, жалал абадтык, бишкектик, оштук, мына ошол нерселерди билбейм кандай кылып дарылай алабыз. Каныбыз менен кетеби кыргыздардын өмүр бою, же бүт дүйнө жүзү өнүккөндөн кийин жасалмай интеллектуалды ал бул деген менен дагы деле жумушка калганда ушул жердештилик бутка тепкен нерсе, ушул артка тарткан нерсе. Ушул нерсенин баарын аңдап түшүнүп туруп сиз ошол учурда кандай абалда болчу элеңиз, же кол шилтеп койчу элеңиз, эмнеси болсо ошол болсунчу депчи? Жок, мен кол шилтей албайт элем. Ошол өзүмө жакпагандагы мүнөзүм, көбүнө жакпаганда мүнөзүм дайыма чындыкты айтып, мага жакпаган нерсени бетине айткан сапатым бар.
ошондуктан дагы көп жылдар мен мындай кызматтарга турбай келсем керек деп ойлойм. Ушул жаш кезден эле кайсыл жерде болсо ушул мен эмне болсо ушул мага жакты, кызга жакты, жакпаса жакпады же мага эмес, мындай коллективде туура эмес болуп жаткан нерсени университетте иштеп жүргөн мезгилимде деле, шаардык билим берүү башкармалыгында иштеп жүргөнүмдө деле директор болуп бетке айтчумун, туура эмес деп. Эч жерде эч кимге взятка берген эмесмин. Эч кимге эч жерде мындай бир ортого тааныштар салып жок. Чындык дайыма бирөөдө. Эрте кеч угулат, эртеби кечпи ушул нерсе билинет. Анан мен ойлойм бул эч кандай байлыкка, акчага сатып ала албай турган нерсе, бул туура жашап келүү. Ал эми сырткы рекламалар, үй, көп кабаттуу же болбосо бир кымбат машиналар же бир кийим, бир бриллиант, башка нерселердин баары булар жөн эле аксессуарлар. Бүгүн бар, эртең жок. Ал эми жүрөктөгү ак пейилдүүлүк, кечиримдүүлүк, баардык адамдар жөнүндө жакшы ойлоо, жакшы шарттарды түзүү же болбосо чындыкты бетке айтуу, принциптен кайтпоо, өзүнүн принциби үчүн күрөшүү, бул эч бир нерсеге сатып ала албай турган адамдын мүнөзүндөгү аксессуар деп эсептейм мен. Ошол үчүн күрөшө турган заман келди. Азыркы жаштарга мен абдан кубанам. Курчу? Азыркы өсүп келе жаткан жаштарыбызда жөнөкөй кийинет, көбүнчө casual стилинде кийинет, спорт стилинде кийинет, бирок сүйлөшө келсең 2-3 тилде сүйлөйт. Абдан кубанасың. Ушунчалык маданияттуу, ушунчалык ошо ушактан алыс, интригадан алыс, абдан бийик ойлонгон, көп окуган жаштарды көргөндө ушунчалык кубанасың. Биздин кыргыздарды оңолот окшойбуз, барып ушундай кыргызчылыктан арылат окшойбуз. Улуу элбиз, дүйнөнү биринчи тааныганбыз, философ элбиз деп биз дайым сыймыктанып келебиз да. Чынында бул ошондой, эң байыркы эл катары. Абдан тез кабыл алабыз бардык маданиятты, тилди да тез кабыл алабыз. Бирок ошону менен эле мезгилде биздеги бир жагымсыз нерсе бул кыргызчылык. Ошолорду барып мына жаңы өсүп келе жаткан муун оңдоп кетсе, мен ойлойм укмуш эл болобуз го деп. Өмүрүмдү мамлекеттик кызматка арнап жүрүп үй да ала алган жокмун деп атпайсызбы? Анан депутат болгону кызматтык үй берилди да. Ооба. Кандай шартта үй экен? Дароо эле алдыңызбы? Кызматтык үйгө байланыштуу да бир маалыматтар чыгып кетти эле да. Мурдагылар бошотпой жатат деп. Сизге дароо эле берилди? Ооба, дароо эле беришти. Кызматтык үйдү алды. Ошо биздики окшоп аймактардан келген депутаттар, үй жоктор үй менен камсыз кылып беришти. Чын ыраазычылык билдиребиз. Себеби азыр билесиздер, мына батирлер абдан кымбат, мүмкүнчүлүк мындай жайгашкыча. Анан эми бирок 5 жыл убакыт абдан тез өтөт. Андан кийин ошо баягы мен айткан эле биздин муундагы адамдарга ушул үй маселеси. Эми президентибиз айтты, депутаттарга дагы үй ала элек, ипотекага алганга мүмкүнчүлүк түзөбүз деп. Азыр жакшы ойлорубуз турат. Балким ушуну алып калсак, биз дагы жүзүбүз жарык бала чакабыздын алдында. 26-30 жыл иштепсиз. Мына бир үй жок кетип атасыз, биз мамлекеттик кызматка иштебейбиз. Көрсө жеке тармакта эле иштеш керек экен, жеке сектордо. Мамлекеттик кызматта иштепсиздер, эмнеге жетиштиңиздер деген сөз болбосун дейм да. Кызматтык унаада берилбеди, анан буга чейин кызматтык унаалар алынып салынганда сиздердин багыңар бар экенби же кандай алдыңыздар да, кандай экен анан кызматтык унааны колдонуп жатасыздарбы? 7-чи чакырылышта аял депутаттарга берилген экен. Эркектер алган эмес экен эле. Мында ошо 87-90 депутатка тең баарына автоунаа каралды. Мен ойлойм, бул президенттин иш башкармалыктын туура эле чечими. Анткени мурда кандай болгон биз айта албайбыз. Эми ар бир эл өкүлүнө коюлган кине, коюлган бир жагымсыз нерселердин баардыгы булар жыргап жүрөт дегенге мен макул эмесмин. Мен телефонуман да көрсөңүз болот, бир күндө жок эле дегенде бир 20-дан 30-дан элдин кайрылуулары телефондон түшөт, каттан дагы аябай көп түшөт. Ошондой жөн эле чалгандар. Бул жана кароосуз калган келиндер, күйөөсү таштап кеткен, 2-ден 3-төн аял алып таштап кеткен балдары менен, же ушундай жанагындай авария болуп туруп
инвалид болуп калгандар же боорунан алдырыш керек болуп бөйрөгүн трансплантация органов кылыш керек. Ушул кантип акча табабыз, президентке айтыңчы, спикерге айтыңчы, фонддон бөлүп беринчи деп ыйлап сурагандар аябай көп болот. Же болбосо бир чоң көчөнүн маселеси же бир саясий башка маселелер, мамлекеттик кызматтагы кайсы бир учурлар жөнүндө аябай даттануулар көп болот. Анан ошол жерге барыш керек. Андан кийин бизде театр, кино тармагында аябай жакшы иштер барып атпайбы? Эми жаңылыктар киргизилип атат, премьералар болуп жатат. Жаш режиссерлорубуз, тажрыйбалуу режиссерлорубуз тарабынан сүрөтчүлөрдүн, жазуучулардын презентациялары, эмгектеринин арга барбасаң болбойт. Көңүлүн көтөрүп, көңүл буруш керек. Келип эле трибунада отуруп мыйзам жазуу эмес. Эл өкүлү катары барып, кайсыл жерде кандай жаңылык кирип жатат маданият тармагында, же болбосо социалдык коргоодо, же болбосо миграцияда, ошолордун баарын биздин эл аралык уюмдар менен мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан аткарылып жаткан иштер көп. Ошолор көрүш керек, анан автоунаа керек болот. Салтанат Абдулдаевна, балким бул баягы депутаттар жалаң байлар болуп калган үчүн, бир кезекте жалаң байлар гана депутат болуп калган да, ошон үчүн буларга эмне кереги бар мамлекеттин эсебинен машина деп ген түшүнүк пайда болгон да. Азыр депутаттардын баары бай эмес да. Эң туура айттыңыз. Мурда балким мурунку чакырылыштарда чындап эле бир үй бүлөлүк кландар менен, партиялык түшүнүктөр менен бир абдан бизнести ордуна койгон, финансылык каражаттарын абдан жакшы иштете алган үй бүлөлөрдөн келишкен деп эл өкүлдөрү, бизнесмендер ушундай. Анан анализ кылып, эгер иликтөө жүргүзүп көрсөңүздөр деле болот, ошончо журналисттик иликтөө жүргүзүп. Чындап алардын бир эмес короосунда 3-4 аялынан балдарына чейин кымбат машиналар турган учурларды көрөт да эл. Анан буларга эмне кереги бар деп айткан турат. Ал эми бизге окшогон мына чакырылышта азыр жөнөкөй эле элден келди, абдан көп жаштар келишти. Эч нерсеси жок. Квартираларда эле жашап жүргөн, батирлерде жашап жүргөн. Айрым мындай финансылык жактан абдан жакшы бизнести иштете алган эл өкүлдөрү да келген. Бирок мен ал эл өкүлдөрдү билем. Алган машиналарын ошол өзүнө жардамчы болуп келген, өзүнө кеңешчи болуп келген, бирок ушинтип кыйналып жашаган, же мүмкүнчүлүгү жок немелерине берген учурлар мен көрдүм. Менде машина бар, сен мин депчи. Ал эми бизге окшоп мамлекеттик кызматтан келген мүмкүнчүлүгү жокторго абдан зарыл нерсе. Бербей койсо деле күн өтөт, жашайсың, бирок эл өкүлү болгондон кийин барыш керек. Сиз мугалимсиз да, кыргыз тили боюнча мугалим. Анан мугалимдердин өкүлү парламентте пайда болгону баягы көп агартуучуларга кандайдыр бир үмүт берди болуш керек да. И бизден бир өкүл барды, маселени чечет депчи. Мен ойлойм, мындай үмүт 2-3 түрдүү болсо керек деп. Биринчи үмүт жөнөкөй мугалимдер байкуш деп жүргөн, байкуш атка конгондо акыркы мезгилде эмнесин жашырабыз? Үйү жок, жайы жок, жер алганга мүмкүнчүлүгү жок. Эң айлык акысы аз болчу да акыркы 30 жылда. Анан мына 3 жылдан бери 100% көбөйдү мугалимдердин айлык акысы, окутуучулардыкы дагы. Андан кийин мугалимдерге болгон мамиле, мектептер аябай салынып атат, ремонт болуп атат, бакчалар. Эми ал аз келгенсип, мынтип эл өкүлүнө да келип атышат. Демек, бул жөнөкөй эле мугалимдерден чыккан адам, мамлекеттик кызматтан чыккан адам жогорку кеңешке барса болот деген ишенич да пайда болду да. Албетте биз эми билим берүү тармагынан келгенде сөзсүз түрдө азыркы алтын казык жаңы реформа киргизилип жатпайбы билим берүүдөгү 12 жылдык окутуу. Аны элге туура жеткирүүнүн үстүндө иштейбиз деп ойлойм. Көпчүлүк резонанс жаратып аябай оор комментарийлер жазылбадыбы? Эмне кереги бар эле, бул Кендирбаева кетсин, эптей албай жатат, Байсаловдун адресине карата, дарегине карата ар кандай ушундай күнөөлөр көп болду. Биз эми мугалим катары, методист катары кайсыл учурда кантип ушул кырдаалдан чыгып кетебиз, бул туурабы туура эмеспи, ошону элге жеткиргенге, анан билим берүүнү өркүндөтүүгө мыйзамдар эми келет, мына катар-катарына азыр аябай катуу жазып атышат, даярданып атабыз. Ошолорду кабыл алганга сөзсүз түрдө биздин жардамыбыз тиет. Элге туура түшүндүрүүдө дагы биз
кошумча бир күч болуп беребиз деп ойлойм. Качан гана президенттин жүргүзгөн саясатына эл өкүлдөрү туура түшүнүп ошону эгер бир аз кемчилик кеткен болсо ошону трибунадан айтып ушундай кемчиликти оңдосо гана ушул реформа туура ишке ашып кетет деп. Биздин берген сын пикирибизди дагы аткаруу бийлиги туура түшүнүп анан бирге кеткенде мен ойлойм аябай жемиштүү болот. Экиге бөлүнүп эки армия болуп интрига кылыштын кереги жок. Сиз ушул азыр тармактык комитеттин дагы төрагасынын орун басарысыз да, билим боюнчачы. Анан негизи сиз баягы билим берүү тармагынын өкүлү катары ал жактагы көйгөйлөрдү ичинен ансыз деле билчүсүз да. Азыр эми келип ушул кызматыңызга киришкени дагы кайсы тармак оор экенин түшүндүңүз да? Мен айтат элем мындай, чындап алганда Союз мезгилинен бери калып кеткен эски имараттардын баардыгы Оралга келген. Саламаттык сактоодо дагы, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын карай турган реабилитациялык борборлордун баардыгы Оралга келген. Ошолордун баардыгын ремонттон өткөрүш керек. Эң ыйлай турган нерсе маселе ушулар. Анан реабилитациядан өткөргөндө бир оор жагы бир жылда 2 жолу өтөт, 1 ай барат балачы. Андан кийин ата-эненин колунда калат. Ошол энелерди көбүнчө аталар таштап кеткен учурлар көп. Баланын жанагындай өзгөчө бала төрөлүп калган учурда ДЦП же аутист болуп. Анан ошол энелердин психологиялык абалы оор, аларга иш орун таап берип, күн бою 24 саат, анан 1 жыл бою реабилитация кыла турган борборлорду ачуу зарыл. Себеби бир эненин эле трагедиясы болуп калып кетип атат да. 1 ай алып барат баланы, болду. 6.000 сом айлык акысы берилип атпайбы? Жанагы баланы караган үчүн. Бирок ал дагы абдан аз. 6.000 эмнеге жетет? Здоровый, дени сак балага жетпейт да. 40.000 айлык алган ата-эненин айлыгы дени сак балага жетпейт. Ал эми тиги оорукчан балага тынымсыз дары-дармек алып бериш керек, караш керек, абдан оор. Анан эне депрессия болуп, анан бала чоңоет. Бала чоңойгондон кийин 16-18 жаштан өткөндөн кийин реабилитациялык борбор жабылат, эшиги 16 жаштан кийин. Андан бала каза болгонго чейин канча жаш өмүр берет, ошого чейин чоң адамды көтөрүп отургузуш, коляскага тургузуш, тамак жедириш, ошол ата-эненин өзүнүн жеке трагедиясы. Белдери ооруйт, крыжа болот, өздөрү ооруп, өзү эрте өлгөн учурлар абдан көп. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып айтат элем, андай чоң адамдар үчүн реабилитациялык борборлорду ачууга келип жетти. Эң ыйлай турганы ушул. Ар бир үй бүлөдөгү 16 жашка чейин мамлекет карап берет, 1 жылда 2 жолу, 1 ай барат реабилитацияга. Ошондо деле калган айлар 4 ай, 5 ай эненин гана мойнунда калат. Ал эми ошол 16 жашка чейинки балдарга дайыма карай турган реабилитациялык борбор мамлекет тарабынан каржыланып, 1 сом акча алынбай ушундай түзүлүш керек. Экинчи маселе чоң адамдар үчүн. Анан бул бир эле ДЦП аутист адамдар үчүн эмес, жүрөк кан тамыр ооруларына душар болгон адамдарыбыз бар. Булар инфаркт, инсульт болгон адамдарды калыбына келтирүү, реабилитациялоо ошол үй бүлөнүн жеке трагедиясы болуп калды, жеке иши. Эч кандай акча бөлүнүп берилбейт мамлекеттен. Үйлөрүн сатып, автоунааларын сатып, бүтүндөй айлык акысын ошол адамдын операциясына, ошол адамды калыбына келтирүү, реабилитацияны жеке үйдүн эле маселеси болуп калды. Ошого инфаркт, инсульт болгондорго дагы оор түрүндө кабыл болгондорго мамлекет алар тарабынан каржыланган реабилитациялык борборлорду түзүүгө жеттик да. Биринчи мезгилде адам ресурсу деп атпайлыбы? Адам ресурсу, адам ден соолугу. Эч ким кепилдик бере албайт. Кимдин үйүндө ким инсульт болуп калат, инфаркт болот, башка болот деп. Анан ошол тармакты мен айтат элем оор деп. Анан экинчи дагы бир тармак бул маданият тармагындагы баардык маданий мекемелер, биздин музыкалык мектептер оор абалга келген. Кече биз ушул депутаттык комитеттин мүчөлөрү менен барып опера балетти көрүп келдик. Ушундай оор абалга келген. Аны эми жаңы курганга эле бир жолу аракет кылабыз деп атат. Көзгө басар бир опера балет театрыбызда мына азыр учур келди да. Ал эми калган аймактардагы кинотеатрлар дээрлик жок болду, каралбай. Маданий мекемелердин баары аябай оор абалга келген. Элдин баардык маданиятты каерден үйрөнүп атат? Чайханалардан, аш жейт, анан ошондой эле кафелерден, кечке бала чакасын ээрчитип алып кафелерде жүрүшөт. Ошондой эле ресторандар. Көргөн билген маданиятты тамадалардан угуп атат да эл.
эстетикалык табитин жакшыртуу, коомчулуктун эстетикалык табитин тарбиялоо, сүйлөгөндөн баштап кийинген өзүн алып жүргөн дүйнөгө болгон көз караш, адам затына болгон көз караш, сүйүү, сыйды тарбиялай турган бир эле маданият тармагы. Билим берүү сөзсүз түрдө китеп окууну үйрөтөт, текстке окутат, үйрөтөт, тарбиянын кайсы бир учурун берет. Бирок адам өзүн калыптандырып кетүүдө, ойлондурууну маданият гана берет. Сүрөтчүлөр сүрөттү, картиналарды көргөндө балетке барыш керек, музыка, классикалык музыка, музейлерибиз. Анан адам өзүн өзү өстүрүш керек да, адам ооруйт, ыйлайт, адам ар кандай ситуацияларга туш болот. Ошолордун баардыгына өзүнүн үйүндө фортепиано болсо кандай жакшы, пианинону ойной алса, же болбосо скрипкада же кыякта же комузда ойной алса ар бир адам кандай сонун. Барып ушак айтып, бир кафеде 100 граммды коюп алып, анан мен өлдүм деп ушак айткандан көрө ушул музыкалык бир аспапты ойной алса кандай сонун. Же болбосо ушул классикалык музыканы укканы барган чөйрө мен ойлойм бир 30% деле түзөт азыр учурда коомчулукта. Дегенкисин биздин өсүп келе жаткан муун бара турган жери жок. Ушунчалык алдыңкы көз караштагы акылдуу сонун жаштарыбыз өсүп келе жатат. Эң ыйлай турган тармак маданий тармак. Жасалма интеллект менен жасай турган бир сонун шарты бар. Борборлорду, жаштар борборун түзүүгө убакыт келип жетти. Жок дегенде Бишкекке бир чоң борбор, Ошко бир чоң борбор. Суга сүзөбү бала, ал музыканы үйрөнөбү, ал жөн эле ошол жерде бир бийчилер өзүнүн бийин көрсөткөнү келеби, жаштарга площадка аянтча керек. Жаштар бири-бирине диалог кыла турган. Каерге барат? Ночной барларга барып атат, түнкү клубтарга барып атышат. Башка нерселер болуп атат. Бир эле эс ала турган жери бул жеке менчик кинотеатр болуп калды азыр бул жаштарыбыздын. Бала бийлеш керек, энергетикасын чыгарыш керек. Ушундай бир сонун диско клубтары бар, бир чоң борборлор салынса, ошонун ичинде алыныста бар бир музыкалык сонун инструменттерден саны гитара черткен балдарды канча жаштар барып көрөт, өзү үйрөнөт. Креативдүү сүрөт, креативдүү жанагындай графика менен иштеген балдарыбыз бар. Алардын өнөрүн көрө турган жерлер, выставочный залдары менен, көргөзмө залдары менен өзүнүн өнөрүн көрсөтө алган, бири-бирине сүйлөшүп, аралаша ала турган, аянт жасала турган убакка келдик. Жаштык тез өтөт да. Ошондо бир 18 жаштан баштап, 16 жаштан баштап, бир 25 жашка чейин 10 жыл жаштыгын сонун кылып өткөрө турган борборлорду түзүп беришибиз керек. Болбосо каяка барат, анан түнкү клубтарга кетет да. Балада жашта күнөө жок, ал энергиясын чыгарыш керек. Баары эле саясатчы эмес да. Же баары эле үңүрөйүп эле кабабызды бүркөп эле анан ой биздин тейлантели деп жүрөрсөк да болбойт. Адамзатты көңүл ачканда жыргап бактылуу болуп жашаш керек, энергиясын чыгарып. Үй алам деле үйдө алса эле бактылуу болуп жашап калбайт. Ал өзүндөгү жаңылыкты бөлүшүш керек. Коомчулук менен, достору менен ушундай бир сонун. Анан дагы бир көйгөй коомчулукта айтат элем, бул пенсия жашына келген, пенсияга чыккан биздин интеллигент адамдарыбыз үчүн, ардагерлерибиз үчүн борбор түзүү зарыл. 3000 сом менен пенсияга чыгат. Мына 3000 сом. Анысы барып канча жылда көбөйөт, бирок ал эмнеге жетет? Ошон үчүн бир 4 сааттык иш орун менен тикмечилик болобу, башка болобу мүмкүнчүлүк түзүп берип, ошол ардагерлер борборунда түзүү зарыл. Ал жерде иш менен да камсыз кылып 4 сааттык өзүнүн мамлекетинде пайда болот, ошол налог түшөт. Анан өзүн да бакканга, балдарынан көз каранды кылбай, эгер ден соолугу мүмкүнчүлүк берсе 4 сааттан иштеп. Карылар борборун түзүү керек, бири-бирине алаксып, чер жазышып. Анан ошол жерге акысыз ЛФК, акысыз ушундай гимнастика кыла турган, акысыз бий боло турган жерлер керек. Анан ушуну келиндер менен урушуп, бала чакасы менен урушпай, өзүнүн тобунда, өзүнүн чөйрөсүндөгү адамдары менен достошуп, азыр ошолордун баардыгы борборлор жок, эмне кылып атат? Чайканада жүрөт. Бүт дээрчи алуу энелер чайканада ашты заказ берип, ушул жерде чер жазып шерин өткөрүп, же үйлөрүнө шерин өткөрүп. Айыл регионго спорт менен машыкканга мүмкүнчүлүк бере турган, ушундай массаждарды ала турган, ушундай бир сонун жасалган сулуу татынакай жерлерге барганда адам эстетикалык ырахат алыш керек да. Ушуну борборлорду түзүүгө убакыт жетти.
ошондой революциялар болбойт. Адам рахат ала алганда жашоосунан, өзү теңдүү, өзү курбулаш адамдары менен сүйлөшүп, ошолор менен бирге бир ийгиликтерге жетишип, же өзү акча таап алган учур болгондо эч кимдин көз каранды болбойт. Анан бийликке болгон нараазычылык болбойт, жашоо болгон нараазычылык болбойт, төңкөрүштөр чыкпайт. Кымбатчылык эми бул болуп келген процесс деп атпайбы биздин экономисттер. Болуп келген процессти болуп келатат, эмне кылайлы дей албайбыз да. Ошону жеңгенге, акча каражатын тапканга шарт түзүшүбүз зарыл. Эми муну ишке ашыруу канчалык реалдуу азыркы шартта? Мен ойлойт элем ушул Билайн, Яндекс сыяктуу, Кум-Төр сыяктуу ушундай бир чоң абдан кирешеси чоң уюмдарга бирден карылар, бирден ушундай жанагындай реабилитацион борборлорду бериш керек каржылоого. Бизнести кысуу деп кабыл алынып калбайбы? Жок, балким налогунан бошотуп, ошол бир немени борборду каржылаганга берүү зарыл. А эгер болбосо мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, иш кылып бир жолун таап жасоого убакыт жетти да. Эмне себептен өнүккөн өлкөлөрдө, өнүккөн өлкө деген сөздүн ичинде эмне жатат? Анын өнүккөн деген сөздү эмне түшүндүрөт? Жашоо, адамдын бактылуу жашоосу үчүн түзүлгөн шарт да. Бул анын мыйзамдар тарабынан кургулгону. Бул анын инфраструктура бүтүндөй шарт түзүп бергени. Айыл жеринде жашайбы? Суу, свет, газ маселелери чечилип, коммуналдык. Анан айлык акысы, орточо айлык акысы, жашоо шартын, бактылуу жашоо мүмкүнчүлүк түзүлгөндө, анан өнүккөн деген сөзгө киребиз да. Анан ушу мисалы абаз кылабыз да, Японияда, Кореяда карыган адамдарга бара турган жерлер, ушундай борборлор түзүлүп, бактылуу жашап атышат. Анан иштеп берет мамлекетке. Канчага чейин мүмкүнчүлүк келсе, мамлекетке налог төлөйт, иштеп берет. Өзүнө да айлык акы, пенсиялык фондунда чогултат, эч кимдин көз каранды эмес. Жана сиз жогоруда сүйлөп атып интеллигенция деп айтпадыңызбы? Азыр биздин интеллигенция кандай абалда деп ойлойсуз? Азыр биздин интеллигенция 30 жыл ичинде өтө оор абалдан өттү. Мен да интеллигенция өкүлү катары айтып кетет элем. Биз биринчи 90-жылдар эмнеден өттү интеллигенция? Хилы 90-е деп коебуз да. Ал жерде жанагы биринчи каралар чыккан, криминал чыккан, уюшкан кылмыштуу топтор чыгып, ким ушундай алтын бир нерсе таанса жулуп кетип, өлтүрөм деп коркутуп тартып алып, бирөөнүн бизнестерин тартып алган учурлар өттү 5-10 жыл. Андан кийин бир аз маданият көтөрүлүп, бир аз мындай мыйзамдуулук орноду дагы, партиялык системалар кирди дагы, таптакыр даяр эмес. Бир байлардын балдары келип калып, бир байлардын өзүнөн келип калып, каалаганын чалчаңдап кылган учурларда интеллигенция абдан запкы жеди. Орой сөздөр, сөгүнүүлөр, ушунчалык адамдын аброюн төккөн жетекчилер келген учурлар болду. Ошолордун баарын көтөрүшкө туура келди интеллигенция. Анан 30 жыл ичи мынау 2020-жылдарга чейин абдан айлык акы аз болду. Бүт интеллигенция өкүлдөрү дегенде баары кирет да. Социалдык коргоо болобу, маданият тармагы болобу, билим берүү, чыгармачыл дүйнөдө бүт интеллигенция абдан айлык акы аз болду дагы, жакырчылыкты өткөрдү. Ушу бүт ич кийими жыртык, сырткы кийимин эптеп, жууп, тазалап кийип, балдарын окутушту байкуштар. Элдин балдарын окутушту, дарылады, карады, башка болду. Ошондой оор мезгилде ошол системаны сактап калышты. Интеллигенция ушундай жакырчылыкты өткөрдү 30 жыл. Айтып атпайбы, азыр биздин мундагы интеллигенциянын бар үйү жок, жери жок. Мамлекетке кайрылгандан да уялат. Себеби интеллигент алар. Мен кантип айтам, өздөрү билип, өздөрү чечсин дейт. Арызданыштан уялат интеллигенция. Мүмкүнчүлүк бербейт уятты. Себеби ошого тарбияланган да. Келип эле мен алым жок, мунум жок деп бир да интеллигент келип туруп мэрге, губернаторлорго деп айта албайт мугалим врачтар. Уят дейт. Ошондой жакырчылыкты өткөрүштү. Мына эми азыр айлык акылар көбөйүп, көздөрү жанып, ушунчалык иштегилери келип аракет жасап атышат. Азыркы учурдагы интеллигенция эмнеден запкы жеп атат? Блогерлерден. Айрым бир адисинен ашкан журналист сымал, бирок журналисттик этикага жооп бербеген, журналисттик талапка жооп бербеген адамдардан акча менен
кайсы бир бизнесмендерден чоң акчаларды алат дагы могуну жаманда дейт. Ал адамдын үйү, аброю ошончо жылдан бери таап келген эл арасындагы кадыр баркын карабай туруп абдан каралаган учурлар, анан жалпы эле мугалимдер жатын каралаган учурлар, жалпы эле саламаттык сактоо врачтар силер жеп атасыңар, силер мынтиңер антиңер, жалпы эле ушул бизнес тармагын же болбосо кайсы тармакты жамандаган учурларда дагы унчук алышпайт. Ошондо да комментарийде абдан маданияттуу жазышат. Сөгүнүп сагынган андай блогерлердин акыркы мына 5-6 жылдагы блогерлердин запкытап тарткандар көп болду. Эми ойлойм бул мыйзам ченемдүү көрүнүш баардык нерсеге жетерден мурун ошол улай суу, уңкур чуңкур, ал бул тикенектер менен кошо келесиң да жолду тазалагандачы. Эми ошолордун баарына чыдап, анан ички маданияты тарбияланган жаштар келгиче күтүш керек. Ал эми тарбия жетпей калгандарда айла жок. Сиз менен аялдардын орду тууралуу да сүйлөшкүм келип атат да. Баягы Кыргызстанда гендердик квотаны камсыз кылабыз деп ошонун пайдасын аркылуу сиз келип жатасыз да, болбосо сизден да көп добуш алган мырзалар болгон да сиздердин округдачы. Анан ооба парламентте кайсы бир деңгээлде гендердик квота камсыздалды. Бирок Кыргызстанда кыз келиндер болгон мамиле азыр ооруп алды. Мындай улам үрөйгө учурган окуялар катталып турат да. Баягы журналисттерге маалымат биринчи келген үчүн, анан ар бирин талдап чыгарган үчүн биз эми баары кандай болсо чыгарбайбыз да, кээ бир нерсени электен өткөргөнгө туура келет да. Анан оор нерселерин айтып атам да. Сиз ушул аялдардынга болгон мамилени, аялдар маселеси оор экенин аңдап түшүнүп жатасыздар да, сиздер кандайдыр бир жардам бере алчу атасыздарбы? Эң жана эле сиз туура суроо бердиңиз да, сиз көргөн тармактагы эң оор тармак деп бул ушул социалдык коргоо тармагы. Ошонун ичинде дагы аялуу катмар бул аялдар менен балдар. Азыр статистика, улуттук статистикадан карай турган болсок, акыркы мезгилдерде 3 эсе аялдарга, балдарга болгон зомбулуктун 3 эсе өсүп кеткен деген айтылып атат. Бул расмий катталганы гана. Расмий катталганы. Бирок баягы аялдар өзүнүн күйөөсүнө, өзүнүн үйүндөгү баягы балдар зордук, зомбулук катталган учурдан 3 эсе көп да. Айтылбаган уят, эл уксам эмне дейт деген туруп көмүскөдө калып кеткен учур. Мен айтат элем, ушунун баардыгы китеп окубагандан, ички маданияттын өспөй калган. Ички маданият качан өсөт? Үйдөгү 90% энеден көз каранды да. Үйдө эне, эненин дүйнө таанымы чектелүү. Ал үйдө эненин өзүнүн гигиеналык жактан сабаты, медициналык жактан сабаты, маданий сабаты, билим берүүдөгү сабаты башка жагы чектелүү дагы. Ал ошондой баласына үйүндө өсүп аткан 3 балабы, эркек балабы, 4 эркек балабы, аялга болгон сый, карындашына, эжесине болгон сый, жана башканы китепти сүйдүрө алган эмес, окута алган эмес, адамдын жүрөгүн, сезимин козгой турган, аё сезимин пайда кыла турганды төрөлгөндөн баштап аё сезимди пайда кыла турган бул эне да. Бала менен отуруп, бала менен иштеш керек. Баланы жазылбаган акпарат да. Ушул нерсени 90% энеден көз караганда. Кечке үйдө бала ким менен калат? Эне менен. Ушул чынжыр бир жерден бузулган. Анан ал акыркы мезгилдерде бизде эмне болот? Кыздардын сүйлөгөн сөзүн уксаң таң каласың. Ушул балдардын эле. Бул жерде мындай сонун жаңы китеп чыгыптыр, ошонун көргөзмөсүн алып келели, ошол китепти окуйлу, мындай кино чыгыптыр, киного барайлы, же театр болуптур, театр барайлы деген канча пайыз түзөт билбейм эми. 10бу, 20бу, же 5% болуп калды. Азыркы кыздардын угуп мындай автобуста же болбосо көчөдөнбү же башка уксаң, помада чыгыптыр, мынау корейский мына фирма чыгыптыр, мындай кийим чыгыптыр, мындай боек саяк, ушундай деле сүйлөшөт. Анан ал өзүнүн баласына эмне тарбия берет? Ошону эле берет да. Чектелүү тарбияны гана берет. Адамды аябоо, адамды бийик, адамдык сапаты, адам концепциясын үйрөтө турган деңгээл жок кыз балада. Эртең эне болот.
абдан окуган, ушунчалык жан дүйнөсү терең бийик кыз келин болуп барса, ушул өмүр тарбиясы жакшы жетпей калган, атасы аялына сөгүнүп сүйлөгөн, орой сүйлөгөн, балдары орой сүйлөгөн үй бүлөнү да оңдоп коюшу мүмкүн. Аябай маданияттуу сүйлөп, маданият өзүн алып жүрүп, бир эле сөз менен кайнатасын тарбиялап, кайненесине уяткарып, өзүнүн жүрүш турушу менен күйөөсүн тарбиялап, ушундой да кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул тамырынан караш керек да. Бул бир жагы, биринчи жагы. Экинчи жагы, жалпысынан алганда бизде азыр коомчулукта зордук зомбулук эмнеден көбөйдү? Мечиттер дээрлик ар бир айылда 2 мечит салынбадыбы? Баарыбыз эми альхамдулиллах мусулманбыз. Салттуу динди тутуп жүрөбүз. Өлкө башчыбыздар, эл өкүлдөр бүт бардыгыбыз. Бирок диндин да тазалыгын, диндин да тууралыгы үчүн күрөшүп атабыз баарыбыз коомдо. Бирок мына 2 мечит салынды, динге болгон жаштарыбыздын көпчүлүгү азыр намаз окушат, бирок зордук зомбулук ошол менен бирге эле 3 эсе өсүп атпайбы? Демек бул эмнеде? Ар бир үйдөгү маданият, ошол бири-бири менен үйдүн ичинде мамиле кылуунун маданияты, жогорку деңгээлдеги бири-бирине көз караштан тарбиялаган энелерибиз илгерибизди. Жасалма интеллект болгон эмес, смартфондор болгон эмес, азыркыдай өнүккөн илимий техникалык бир чоң прогресстер болгон эмес, боз үйдө эле жашап. Мына мен да чоң энебизди тарбиялаган кызмын. Биз энебиздин көз карашынан коркот элек акпабыздын. Көзүбүздү жогору карап, мындай карабайт элек атабыз менен чоң атабызды. Ошентип тарбиялаган энелерибиз. Эркекке атаңарга, чоң атаңарга тик караганга болбойт деп. Кечиресиз, бирок ушул жерде бир ушундай сезимтал бийик маданият менен тарбиялап келгендер илгери энелерибиз катуу бастырган эмес, чоң аттап арыктатпа деген, катуу кыйкырып сүйлөбө, каткырып күлбө кыз балага, уят деп. Аны ошол эле мезгилде ким карындашын же эжесине катуу сүйлөп койсо бактысы болбой калат. Биринчи кезекте энени, эжени карындаш сыйлаш керек деп атасындай мамиле кылганда биздин агаларыбыз. Биз сөгүнмөк турсун агаларыбыздын, энелерибиздин катуураак карындашым, мисалы Салтанат дегенин уккан эмесмин мен. 2 агам, мына иним бар. Дайым жакшына көзүмен карайт, карындашым дейт, жакшынакай учурашып, эмне маселең болсо бүтүрүп. Үйдө карындашым менен кызын такыр жалдыратпаш керек, бир сом бирөөдөн карыз суратпаш керек. Бардык маселесин үйдөгү кыз баланын эркек чечиш керек дегенди үйрөткөн кыргыздар мурун. Ар бир үйдөгү эркек өзүнүн карындашы үчүн абдан жооптуу болгон. Же эжеси үчүн карыз сурабасын, кыйналып калбасын деп. Ушуну деңгээлге жеткирген эмес. Күйөө баланы пайгамбарыбыз сыйлаптыр деп күйөө балага болгон мамиле абдан катуу болгон. Азыр кайненелердин да өзүнөн кетип калат да. Күйөө балага абдан орой мамиле кылат, ат коёт, күйөөң болбойт, акча таба албайт, койчу, айчы, мындай деген мамиле бар. Таяктын 2 учу бар, 2 жактан тең кетет. Ал эми жанагы эркек баланы асмандан түшүп калган жок да. Ошол эркек баланы ким тарбиялады? Ошол жердеги чоң эне, ошол жердеги эне тарбиялады. Жок, ошо энеге тарбиялаганга шарт түзүлдүбү? Атасы ошондой шарт түзүп бердиби же энеси баланы төрөп коюп акча тапканын көчөгө чыктыбы деген маселе бар да. Ошол 35 жыл ичиндеги боштук, миграция өзүнүн абдан оор запкысын берди. Биз мына 35 жыл ичиндеги миграциянын запкысын мына 3 эсе өсүп кеткен. Кандай гениальный кыймын, мен идеальный президентмин деген адамды оңдой албайт. Бул жалпы коомдогу оору, тарбиянын жетишсиздиги деген оору. 35 жыл ичинде эл көчүп миграцияга кетти дагы бала кароосуз калды. Ал куса болду, ыйлады, болушкан эне жок, түнүндө түшүнөн чочуп ыйласа келип кучактап караган эне жок, катуу ооруп температура болуп жатса караган эне жок. Анан ал бала мыкачылык көп болду. Анан аны көчө тарбиялады. Көчөдөгү бир хулиган балдар, тарбиясы жетпей калган балдар, чылымды чегип, сигарет чегип сөгүнгөн балдардын чөйрөсүнө кошулуп кетти. Барып аракка кошулду, барып баңги заттардан кайсы бир түрүн не кылды, же болбосо жөн эле уруп, ким күчтүү болсо көчөнүн, ким күчтүүрөөк сөгүнсө ошол нерсе деген көчө тарбияланды. Көчөнүн балдарынын заманы келди да. Ошон үчүн аялга болгон орой мамиле, мыкачы мамиле, балдарга болгон мыкачы мамиле, үйдөгү өсүп келе жаткан кыздар бар туруп
энесин орой уят сөздөр менен сөгүнгөн эркектер кеңири эле болуп калды да. Амурун биздин кичине кезибизде элдин баары интеллигент болчу да. Бир дагы үйдө кыз бар жерде эркек сөгүнүп сүйлөгөн эмес биздин аталарыбыздын мезгилинде. Биздин учурубузда бизден кийинки мына учурда жакшынакай кийинген, 2-3 тилде сүйлөгөн, бирок сөгүнүп сүйлөгөн балдарыбыз көп. Эми көчөнүн балдарынын армиясы чоңойду. Сиз өзүңүз кандай эне, кандай келин болдуңуз, кайын журтка кызмат кылдыңыз? Анан азыр сиз жогоруда айткандай балдарыңызга тарбия бере алып атасызбы? Бул маселе өзүңө болгон экзамен. 50 жашка чыкканда ушул ишиңи жыйынтыктап, баардык жашооңу жыйынтыктап, сын көзү менен караганда, балдарың үйлөгөндө, кызыңы күйөөгө бергенде, ошонун баардыгы сага экзамен. Тойдо кандай адамдар чыгып сага сөз сүйлөйт, куттуктоо айтат. Же болбосо сенин кызың ушул жерде орун очок таап жашап калдыбы, ажырашып кетпей. Бул мен мындай, мен андаймын деген туура эмес деп эсептейм. Эгерде мен экинчи кызым турмушка бердим. Экинчи кызым азыр эми экинчи балалуу болгон жатат. Ушул күйөө бала экөөнүн тил табышып, үйдө эң кичине келин, кайната кайненесин карайт, кудагыйыбызды багат. Ошо бактылуу кыздар гана эң кичине келин болот деп айтам да мен. Себеби үйүндө баласын багып бере турган даяр адам бар. Эртең менен турушат, печка күйүп калбадыбы, ис чыттанбадыбы, газ күйгөн бойдон калбадыбы, үтүк күйгөн бойдон калбадыбы, сквозняк болбой жатабы, жел кирип, шамал кирип, ошолордун баарын карай турган бул кексе, тажрыйбалуу, акылдуу адамдын үйдө жашашы да. Баласы ооруп калса да билет кандай кылышты, ооруганда кирнелейт. Врачка жеткирбей туруп эле көп нерсени карап берет. Бул деген даяр жардамчылар да. Элдердин көбү иштеп туруп няня алып атпайбы чоң акчага. Няня сүйүү менен карабайт да. Ал тамагын берет, токтотот, болду. Үйдөгү ата менен эне бул абдан чоң сүйүү берет, неберени сүйүү менен чоңойтот. Демек бул эң кичине келин болуп бактысы туура келгендер, булар эң бактылуу кыздар. Албетте эми тамак ашты бир 2 адамга көбүрөөк жасайт. 2 адам үйдө көбүрөөк жүрөт. Ушу төшөк салалар тууган урук келсе, ошолор тосуш керек, бала чакасын бар кезде тосуш керек. Бир аз түйшүк көбүрөөк болот, бирок бул да физкультура. Анан бирок ошол 2 адамдын көп урушпай жашап кетишине ата эне өбөлгө болот, жанында жүрүп. Анан ошол үйдүн салтын үйрөнөт, башка болот. Жаман жолго түшүп кетпейт. Ошондуктан мен ойлойм, ата эненин өзүнүн балдарына жакшы тарбия берген күзгүсү бул ажырашпай ошол үйгө бүлө болуп жашап кетүүсү. Келин ала элексиз да? Келинди эми алам деп турам. 2 балам тең турат, үйлөнө турган. Анан балдардын билими. Ушу мен балдарыма бир да жолу акча берип окууга өтсүн деген эмесмин. Баардыгы чет мамлекетте окуду, экөө иштешти, бул жакта иштеп жүрүшөт. Ошол жакшы билим берген үлгүсү деп ойлойм. Бул экзаменде жана республикалык тест тапшырганда жогорку балл алгандары 3 бала, 4 балам тең өз күчү менен өтүп жогорку окуу жайда. Анан бир дагы жолу ошо 4 балам, 2 уул 2 кызым бар. Акча менен сессия тапшырышкан жок. Баардыгы эң жакшы 5 деген багы окушту. 3-өө эң жакшы баа менен бүттү. 2 улуу балам менен кызым магистратурасындагы эң жакшы бүтүп, азыр докторантурада. Кичинекейлери 2 студент, алар дагы 5ке окушат. Анан ошон менен бирге эле иштешет да. Өзүн өзү багып, өзүн өзү каржылаганга. Сөгүнбөйт үйдө, бири-бирине болгон бир туугандык сүйүү мамиле, сый мамиле жогорку деңгээлде. Биздин үйдө такыр мындай уруш, жаңжал же мындай үйдүн ичинде келе бат коюп, тууган урукка, тааныш билиш бирөөлөргө сын пикир айтат деген биздин үйдө жок. Жогорку деңгээлдеги сый, тууган урук өзүнө баарына болгон. Анан ата эненин өзүнө тапшырган экзамени бул ушул улуу кызым менен улуу балам ушул 3-өө иштейт азыр. Иштеген жеринде жетекчилеринин ыраазычылыгы. Абдан чынчыл, таза бала, кыз тарбиялагансыз. Биздин эң
ишенген тарбиялуу кызматкерибиз. Тарбияңыз үчүн чоң рахмат деп үчөөнүн тең мен ошондой жетекчилеринен мага ошондой алкыш кеп уктум. Мен үчүн ошо мен өзүм абдан катуу аялмын деп эсептейм. Абдан катуу, мындай темирдей. Анча мынча нерсеге ыйлабайм эч качан. Бирок мен ошондой ыйладым. Ушул 3 балам өз күчү менен эң мындай күчтүү окуу жайларын өткөндө ыйлаган болчумун. Андан кийин ушул жетекчилеринен иштеген жерде ыраазычылык укканда ошондой ыйладым. Демек бул менин орто жашка келгендеги үй бүлөдөгү балдарды тарбиялоодогу өзүмө коюлган экзамен. Коомго, мамлекетке сен жогорку интеллекттеги, жогорку маданияттагы 2-3 чет тилде сүйлөгөн жакшы жаштарды тарбиялап жакшы адамды бергениң менин мамлекетке болгон салымым деп эсептейм. Сонун экен. Эми сиздин ишмердүүлүгүңүз жөнүндө сурагым келип атат. Сизде акыркы учурда баягы Ош шаарына Жеңишбек Токторбаев мэр болуп барганы мындай көбүрөөк тааный баштадык да, анткени рейд учурунда эки сөзүн бир эле Салтанат Абдылдаева муну кантип чечебиз деп калбадыбы, ошо рейд видеолору аябай жарыялангандачы. Анан сиз ошол мэр менен чогуу иштешкен адам катары анын ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Азыр эми баа бере аласыз да депутат катары? Ооба. Токторбаев Жеңишбек Шермаматович менен 11 ай иштештим мен. 2 ай билим берүү башкармалыгынын башчысы катары, андан кийин мэрдин орун басары катары социалдык тармак боюнча. Бул мезгилдерде бир эле мен эмес, мен мэриядагы кесиптештерим, жетекчилер, абдан көп адамдар аябай чоң бир немеден өттүк, иш тажрыйбадан. Демек, өндүрүштө иштеп жүргөн адам биз мамлекеттик кызматкерлер көбүнчө кабинетте отуруп анан барып чечип, система бир аз бөлөгүрөөк болчу. Көбүнчө кабинетте отурасың. Дресс-код менен келген адамдар кабыл алып, бул адам келди дагы бардык стереотиптердин баарын бузду, мамлекеттик кызматкерге коюлган. Мындан ары өтүктү кийебиз, спортивныйды кийебиз, көчөдө иштейбиз деп. Анан сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматкерлердин баарын өөнү учурады. Ана министрлер кабинетинен толгон токой кат келет, эмне болот, отчетторубуз ал эл келсе эмне болот деп. Анан жок, ишти баштадык. Эртең менен саат 3:30 ойгонобуз. 3:30 ойгонуп, 4:30 чейин даярданып бар жону. Анан 11 ай мен рюкзак менен жүрдүм. Сууларымы, салфетка, эмне болсо салып коем. Машинабызды 2 жолу жаңы машина алып берди бизге. Ошол машинаны мингенге эле убактыбыз болгон жок. Эртең менен айдоочуларды уйкудан ойготкуз келбейт да, таксимен кетебиз, жибирибизди алып кетебиз. Ошол боюнча саат 8ге чейин биз 8-10 километр басабыз. Бир аймакты алабыз дагы, ошол жердин социалдык тармагы. Больница болобу, бул саламаттык сактоо тармагы оңдош керек. Жер бизге караганы менен имараты оңдогону аларга карайт дегенге караган жок бул киши. Бүт стереотиптин баарын бузду. Ушул кезге чейин оңдолбой келсе, ал оңдойт, бул оңдойт десе, ким оңдойт анда? Мен президентке кайрылайын, шаарды оңдобосо уже бар жок здание чирип калыптыр, түшүп калат. Баштабасак болбойт, коркуп отура берсек, саясий чечимди кабыл алайлы, моюнга алайлы дагы эл күткөн нерсени жасайлы деди. Ошо менен баардыгыбыз күч органдары баш болуп, аткаруу бийлиги баарыбыз бириктик дагы, анан аякка түш башталды. Президентибизге да рахмат, 2,5 миллиард акчаны бөлүп берди Ош шаарына. Аябай ишенич тартты. Анан ошондо биз 11 ай 3 саат 4 саат эле уктадык. Ушул жерди бир аймакта алабыз. Социалдык объекттерден баштап бардык тармактыкын кошо алып кетебиз. Ошол жердин тапшырманы алабыз. Мол, сквер, жол, мыйзамсыз салынган курулуштардын баарын алыш керек. Снос деген бренд болуп калды да Кыргызстандын, ошонун ичинде Ош шаарынын бренди бул снос темасы болуп калды да. Биз жөнүндө мультфильмдер тартылды. Анан аябай элдин жүгүн көтөрүш кыйын. Мисалы 500 000 калк үчүн бир чоң скверди, мына Ош шаарындагы чоң реформа эмнеден кирди, инфраструктура оңдолду да. Эки эле чоң парк болсо элдин баары үйүлүп жатып калчу да ошол жерге. Азыр мурдагы мэрлер да оңдоду. Мурдагы мэрлер менен бир 10га жакын
парк скверлер оңдолгон болчу. Бул мэр менен абдан 5 эсе көп кетти да, 5 эсе чоң иштер жасалды. Мурда 30 километр жолдор оңдолгон болсо орто эсепте, бул мэр менен 11 айдын ичинде 100 километрге жакын жолдор оңдолду. 100 күн түн иштеди да, бүт тармак кызматкерлер күн түн. 3 сменде иштеген учурларыбыз көп болду. Турак жай кодексинде 2 пункт менен берилген жетим балдарга үй менен камсыз кылсын, жер менен камсыз, бирок ошол дери аткарылбай жатпайбы? Мына ош шаарында жогорку деңгээлде болуп аткарылды да. Лотос, Алтын Уя балдар үйлөрүнүн балдары 16 жаштан кийин көчөдө калат да, каяка барат. Анан ошол Лотостун, Алтын Уянын директорлору кайра ошол балдарына квартира таап берип, өзүнө бала болуп калган үчүн карайт эле. Бирок аларга төлөнүп берилбейт эч нерсе. Энесинде болуп калган үчүн эле карап жүрүшөт. Ошол балдардын баардыгына азыр көп кабаттуу үйлөрдү салып, бир комнат үй менен батир менен камсыз кылуу аракетин көрүп атат азыр. Бул тарыхта болгон эмес. Бул жетим, көчөдө калган жетим балдар эртең барат, эмне болот? Баңгизатка аралашат, проституцияга кетиши мүмкүн, башка жаман жолго түшүп кетиши мүмкүн. Мамлекет караш керек, ата эне катары мына ушунун үлгүсүн көрсөтүп атат да. Андан сырткары биздин акыркы мезгилдерде мына динге таянып туруп, 2ден аял, 3дөн аял алганга болот деп туруп, көмүскө алып туруп, балдары менен таштап кеткен учурлар абдан көп да, бардык жерде. Аябай үй сурап келгендер көп болду. Анан ошону бизде Зафар деген куруучу бала бар, ушунчалык тарбиясы мыкты мугалимдин баласы, мугалим апабыз бар, ошол баласына мектеп салдырып берди. Көп кабаттуу мектеп, 2 кабаттуу мектеп балам, ошо мен мугалиммин, мени ажыга алып барбастан кой, ушул мектепти салып бер деп куруучу баласына аны салдырды. Андан кийин ал баласына 3 жолу 14 канадан турган үй салды. Биз дагы сурандык, мэрия бизди колдоп Зафар салып берди. Ошону менен элестетиңиз, бир салган үйдө 14 жесир калган аялдар, жана таштап кеткен аялдар балдары менен үйлүү. Андан кийин 17, андан кийин 15. Мына ошентип 50ге жакын үйсүз калган аялдарды үйлүү кылды. Ичиндеги холодильник, муздаткыч, плиталарынан бери коюп берди. Анан коммуналдык төлөмдөрүнөн бери төлөп берет ошол бала. Бул деген ушундай абдан күчтүү куруучу бала бар. Үлгү көрсөтүп, журналисттер ошону алып чыгып, жазуучулар ошондой балдар жөнүндө сонун чыгармаларды жазса болот да. Бул ошону ким тарбиялады? Мугалим, эне тарбиялаган. Абдан акылдуу, абдан коомго керек баланы тарбиялаган да. Мындан сырткары ошол биздин жетим балдар үйлөрүн абдан жакшы реконструкциядан өткөрүп берди мэр. Чыгармачылык борборлорун абдан катуу оңдоду, инструменттерди ооба, ал жасалып жаткан иштердин баарын эле көрүп жатабыз, бирок бул анын өзүнүн иштөө ыкмасы башкача болгондонбу же борбордук бийлик жакшы колдоо көрсөткөндөнбү? Эми андайын десең, борбордук бийлик баардык эле жетекчилерге колдоо көрсөтүп атат. Аны өздөштүрүп кеткендер бар, өздөштүрүп кете албай камалып кеткендер бар да. Туура. Бул Жеңишбек Токторбаевдин баягы эмне деп коет, бир өзгөчөлүгү эмнеде экен? Харизмасында да. Анан аткаруу жоопкерчилиги өтө жогору. Президент ошондой акча бөлүп бергенден кийин уят балдар, биз ошол ишеничти аткарышыбыз керек деп уктабайт, бирөөнү да уктатпайт да. Ошо менен биз 3 саат эле уктайбыз. Бир мезгилде шаардын бар жоонда реконструкция кетти. Ошонун жыйынтыгында элестетиңиздер, эмне деген гана көчөлөр жасалган жок, тротуарлар, парктар, үйлөр бар, абдан чоң нерселер жасалды. Мен ойлойм, бул саясий чечкиндүүлүгү жогору, жоопкерчиликти ала алган адамдарды койгондо, коркпой эле койгондо ушундай жыйынтыктуу иштер абдан көп болот. Мамлекеттик кызматкер галстукту таануу ак көйнөк кийип эле отуруш керек деген стереотиптер баары бузулду да. Мисалы 8 сааттык иш күн десе, күн түн иштеп жүрдүк да. Бирок ошо элдин ыраазычылыгы, мына азыр эл менен жолугушуулар өткөргөндө, 1 жыл мурун эл менен жолугушуу деп эмне убада кылган болсо, ошолор 3 эсе болуп аткарылды да. Ошого мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы да аябай кубанат. Мен айтпадым мамлекеттик кызматкер. Жанагындай бир демилгелерди көтөрүп жүрбөдү, шаарга
сырттан машина киргизбейбиз деп анан сөгүш алды. Анан жарыкты өчүргүлө түнкүсүн иштетилбейт, тынчтык мыйзамын аткартам деп дагы мындай чектен чыгып кеткен учурлар болду дейм. Аны моюнга алыш керек да. ооба, өзү харизмасы күчтүү, шашма, абдан бат иштеп, бат сүйлөгөн адамдарда шашма болгон учурда сөзсүз түрдө катачылыктар кетти. Бул кишинин баягы артыкчылыгы дароо мойнуна алып, элдин алдында кечиримди сурап, кайра элдин баарын чогултуп алып, жанагы куруучулардан чогултуп алып кечиримди сурады. Жана бизнесмендерди, тамактануучу жайларды чакырып алып туруп кечирим сурады. Пресс-службасын айттырып коюп эле кутулуп кетсе деле болмок да. Анан бул бай элдик мэр, элдик адам экенин эмнеге көрсөттү? Коркпой эле кечирим сураса боло турганын, жөн эле эл менен кучакташып туруп эле мен туура эмес кылыптым десе боло турганын да көрсөттү да. Мындай пресс-службасынын башчысы аркылуу эле жооп берип койсо деле болмок да. Аралап кетет экен, Аралап эле, кучакташып эле, урушканда урушат, сөгүшкөндө сөгүшөт, кечирим сураганда кечирим сурайт. Эми бул ушул ар бир жетекчинин өзүнүн иштөө стили да. Ошол адамдын сиздин депутат болгонуңузга салымы барбы? Албетте бар. Мен ойлойм, мен менен иштешкен 5 мэрдин тең баарынын салымы бар. Ар бири. Жок, бул жолу сизди колдоду деген да. Ооба, бул кишинин мени колдогон жагы кантип эл менен иштеп, убаданы бергенден кийин аткарып, сөзүнө туруп, жыйынтыктарды бере турганы менен элге таанытып мага жардам берди. А бирок финансылык жардам же админ ресурс кылып ушул аманы шайлабасаңар өлтүрөм мен деген жок. Биз киришкенге болбойт. Президенттин айткан талабына аткарышыбыз керек, админ ресурс болбош керек. А бирок ошол элге таанытып, кошо ээрчитип жүрүп, алып жүрүп, ушу элди аралап жүрүп иштегенибиз менен абдан чоң жардам көрсөттү. Акча тыйын берген жок, колдоо көрсөткөн? Жок. Андай такыр болгон жок. Сиз менен сүйлөшүп атып убакыт өтүп кетиптир. Бир дагы өзүңүзгө байланыштуу суроо бергим келип жатат. Өмүр баяныңызды окуп көрсөм, кол өнөрчүлүккө кызыгам, дизайнерлик жагыңыз бар экен, ошону тууралуу билгим келип атат. Биз 90 жылдардын жаштары болуп калдык да. Союз жоюлуп кетти дагы, биз окууга тапшырган мезгилде кризис башталды. Ысык суу берилбейт эле, светтер өчүрүлүп, көбүнчө күйбөйт эле. Магазиндерде эч нерсе жок, нан дагы жок, эч нерсе жок. 2 саат, 3 саат кезекте туруп, анан бир үйгө бир гана бөлкө алат элек. 4 саат күтүп туруп, ушундай ачарчылык ооруз мезгилдерде биздин студенттик жаштык кези туш келди. Анан мен 2 курсту бүтүп, 2 курста башында, жок бүтө электе башында эле турмушка чыктым. Университетти бүткүчө 2 балалуу болдум. Ошондо 2 эсе кризис 1, анан кийин эрте балалуу чакалуу болуп, ошондо жолдошум экөөбүз айлык тийбейт, 7 ай, 6 ай айлык жок жашашка туура келет. Бир бөлкөнү бир жумага жеткирип суу менен жашаган күндөр келген. Ушу биздин муундагы жаштар басып өткөн жол ошондой болду да. Анан чоң энем уста ууз болчу, боз үйдү бүт тиккен, баарыбызга өзү кийим тигип берген, ошо чоң энем үйрөткөн машина. Апам мага себиме кошуп бергенде кол машина, бут менен тебе турган машина кошуп берген болчу. Мектепте окутканда дагы Бүсаңда эжекебиз бар болчу, бизге ушул профессионал тикмечилердин несин абдан жакшы технологияны үйрөткөн. Ошо менен бүт балдарымдын кийимин, өзүм кийимин, жолдошумдун деле өзүм оңдоп, үйүмө пардаларды баарын өзүм тикчүмүн. Анан ошондой эле колго токуганды, кышкы кийимдерди дагы балдарыма баарын башына комплект өзүм токуйт элем. Күзгү, кышкы кийимдерди. Анан ошодон барып эле анан ушул эстетикалык жактан үйдү кооздоо, кийим кийүү, балдардын кийими, башка нерсе, баардык нерседе эстетикалык бир мындай сулуулук баардык нерседеги ошого тарбияландым да. Анан мендеги хобби үйдү жасоодо баардык нерседе ушу бири-бирине жарашыктуу болуш керек. Абдан андай жагымдуу болуш керек. Баардык нерсе таза, гигиеналык жактан абдан таза болуш керек. Мына ошол менин хоббим. Чачылып эртең жыйнайм, бүрсүн жыйнайм да анан могулну кийин алам, буну алам дегенге чыдай албайм. Ушул бир жаңы үйгө келсем дагы, бир нерсе эскирсе дагы, башынан аяғына чейин бүтүрмөй сайын
уктабай жүрүп бүтүрүп анан кийин уф деп анан жыргап жашаш керек. Ошондо эмне жасайсыз? Үйдү кооздоо баардыгын ушу дизайнерлерди албай эле өзүбүз жасайбыз. Ремонт кылганда да дизайнерлер жок эле, баарын өзүбүз үйдө өзүбүздүн колго өзүбүз жасайбыз. Дасторконду түзгөндө дагы, коноктоскондо дагы баардыгы дизайнда бул. Бүт баардыгы ушундай өзгөчө кооз көз караш менен кетиш керек. Жасалыш керек. Турмуштагы баардык жашоо шарт башынан аягына чейин сулуулук, эстетика менен ушундай бир тонкий вкус менен коштолуш керек. Табит менен. Кийим да тигип коесузбу? Кийимди мурун тикчимин ошо жаш кезде. Анан кийин убактым жетпей калды. Мен ойлойм, мына неберелерим көбөйүп, пенсия чыкса мен кайра өтөм. Кайрадан өзүм. Себеби эң сүйгөн жумуш кайрадан тигип, токуп ушул нерсеге өтүш керек. Жакшы бир чоң буюм жасадыңыз беле? Эмне жасадыңыз эле баягы дизайнерликтен тышкары? Буюмдарды мурун жаш кезде көп эле нерсе жасачубуз. Анан ушул мамлекеттик кызматка өткөндөн кийин Кыргызстанда эң биринчи сеп магазинди дагы ошо мен түзгөм. Ошто, Ош шаарында, Татанда эң биринчи магазин ачып, Жалал Абадта цех жасап, кыздардын себин Нарктуу эл деген магазинди ачып, анан ошол жерде автоунааларга отургучтарына жана кийгиз эле тургучтан баштап ошо балдарды орой турган оронгучтарынан бери илгерки кыргыздын жасаган энелерибиз баштап келген эле шырып тигилген төшөктөрдү кооздоп, ошону кийин 5-6 чыкканга чейин бала кайра жамып жата турган кылып, абдан кооз кылып, уул балдарга өзүнчө, кыз балдарга, анан бешиктерди, этно бешиктерди ошондой эң алгач 2011-2012 жылдары биз баштаганбыз. Ошодон баштап бүт баардык нерсе кыргызды колдонуп жүргөн буюмдун стилинде теккен ошондой чоң буюмдарды ушул мезгилдерде жасаганбыз. Анан өзүм кызымдын, улуу кызымдын себине да ошо өзүм жасаган септерден бердим. Анан ойлойм, мен буюрса мына жашыбыз өтүп улайып калганда ошо кайра ошол нерселерди баштайм, кол өнөрчүлүктү деп. Бул кол өнөрчүлүк мына адамды эс алдырат дагы да. Эс алдырат, анан көп нерсени ойлонуп отуруп чечесиң да. Биз энелерибиз ошо кол өнөрчүлүк жасап атып, бар жоктун баарын, уламыштарды, жомокторду, ырларды ошол менен анан кичинекей мунду тарбиялап келген. Менин досторум бар азыр дизайнер, ушундай этно дизайнер, укмуш себеттерди жасашат. Себеттердин сыртын жасайт, ушундай кол өнөрчүлүгү абдан. Ошолорго мен кадимкидей ушундай сыймыктанып, ошолор оорубаса экен, көп жашап, ошолордун иши өркүндөсө экен деп көп мындай неме болом да, абаз кылам. Кана эми ошол кол өнөрчүлүктүн баардык аялдар жасаган мүмкүнчүлүк болсо. Кооздук рахаттануу, жан дүйнөнүн рахатын алып келет. Колдонгон таза буюм, эко буюм, бөздөн жасалган, жүндөн жасалган таза эко буюм ар бир нерседеги. Бул ушунчалык болгондо дагы өзүнүн колунан чыккан буюмдар бул сыймыктануу, рахат тартуулайт да. Бирок эми тилекке каршы мен ошо көп жылдардан бери иш менен болуп эле таштап коюп өкүнөм. Эми буюрса баштайм деп турам. Спортко да жакын экенсиз да, анан бир өзгөчө түр экен да, айкидо менен машыган. Бул кандай түрү? Азыр деле машыгасызбы? Жок, азыр машыкпайсыз. Жок, азыр машыкканга убакыт жок болуп калды. Спорт, мен ойлойм, адамдагы ички маданияттын бир чоң бөлүгүн бул спорт түзөт. Адам өзүнүн дене мүчөсү келбеттүү болуп жүрүш үчүн, анан денеси чың болуш үчүн, жашоосу дагы оюндагыдай болуш үчүн ал биринчи спорт менен машыгуу бул күнүмкү нерсеге айланыш керек. Бир күн дагы таштабаш керек. Себеби спорт десе бул спортзалга барып жушкап жүгүрөт деп ойлошот да. Жок, бул йога сөзсүз түрдө менде эртең менен туруп жарым саат йога менен. Бул дем алуу йогасы, анан сөөктөр, ушул кемирчектер, ар бир өзүнүн дене мүчөнү адам өзү сезет. Кайсыл жери карып баратат, кайсыл жери ооруп баратат, кайсыл жери кандай болгонун дене өзү айтат да. Анан ошолордун баарын калыпка бир калыпталып жүргөн бул йога. Андан кийин сөзсүз түрдө ушул булчуңдар менен иштеш керек, күч бериш керек. Ал өзүм иштеп чыккан системам бар. Себеби
ушул жашка келгенге чейин фитнеске да баардык спорттун түрүнө барып бүттүк да. Анан жадайсың. Андан кийин өзүң дене мүчөң кабыл алган, өзүңө ушундай эстетикалык, физикалык бир рахаттанууну, канааттанууну тартуулаган системаны иштеп чыгышың керек. Бир күн таштап коюп, бир күн катуу барып коюп путу колу ооруп, анан жатып калып, анан барбай коюп кайра семирип кеткен толтурады. Бир калыпты алып жүрүш үчүн өзүң системаң болуш керек, жадабай турган, чыргап жасай турган. А мен ошону иштеп чыккам. Өзүмдө күн сайын 20 жолу, 20 деген нерсе бар менде система. Ар бир көнүгүүнү 20 жолдон жасайм. Бир 10 көнүгүү бар. 10 көнүгүүнү бутка, колго, моюнга, далыга, ушул булчуңдарды пайда кыла турган, булчуңдарды бир калыпта алып жүрө турган, анан күч келтирбей турган 10 көнүгүүнү сөз жасашым керек 20 жол. Эртең менен сөз жасаш керек, ысык сууну ичип туруп. Эртең мененки ушул ысык сууну ичүү, ушул спорт дегенде эле бул жөн эле кыймыл эмес, бул сууну туура ичүү. Муздак эмес, ысык сууну, ысык суунун дагы түрүн. Тамактануу. Ушулордун баардыгын, дене бул мода чыкты, батты ичиш керек, анан аны сата коелу деп элдин ден соолугун көп бузушту да. Пирамидалар, бизнес. Ой, ал пирамида сени жашартат, анан кийин сени мынтет, анан мынтет элдин баары алат, анан бир ай аяк кымат 10 000, 15 000 алат, анан ичет, анан кийин ичпей коет. А бирок денесин барып изилдебейт. Анализ тапшырыш керек. Эгерде кальцийди сен абдан көп ичсең, жөн эле досуң акча кылып атса бир пирамидадан, ал кальций көбөйгөндө кайра дагы зыян. Эгерде магнийди көп ичсең зыян, жетпей калса зыян. Ошону толук ичиш үчүн анализди тапшырыш керек. Мен саламаттык сактоо тармагына дарыгерлерге гана ишенем. Качан ошол дарыгер анализди алып, сизге могу витамин жетпейт, ушунча ичишиңиз керек, ушунча күн ичсеңиз жетет деп, анан ушуну ичкенден кийин кайра тапшырып, анализ ордуна келгенде ошону кармап жүрүш керек. Анан келип эле көчөдөгү бирөө интернетте мынаны ичсең андай болуп кетет, мындай болуп кетет деген, бул өзүңүн ден соолугуңа болгон, чоң акчага болгон өзүңө кыянатчылык да. Анан дене өзү сезет, айтат. Суусайсыңбы? Ага, суу жетпей атат. Көңүлүң айланып атат, айран ичиш керек. Алма жеген келип калды, значит кальций жетпей атат, багы жетпей атат. Организм өзү айткандай эле жеш керек. Өзүн өзү билет организм. Дене бой. Бирөөнүн айтканына кирген дагы бул өзүңө болгон өтө чоң кыянатчылык. Ошого бул спорт, мен ойлойм, бул комплекстүү көз караш. Бул дененин эртең менен кечинде сөзсүз душ алыш керек, таптаза жүрүш керек, чач салыш керек, таза болуш керек. Бул да спорт. Денени таза алып жүрүү, гигиенаны катуу сактоо, анан жан дүйнөнүн гигиенасын да сакташ керек. Эч кимди ушактап, жалган айтып, бирөөлөргө кыянатчылык кылып, анда жан дүйнөнүн гигиенасы бузулат. Ошол баары биригип келип, анын жүзүнөн нур төгүлүп, эч кимге жамандыгы жок, жакшылык гана алып келген личность болсоң, инсан болсоң, мен ойлойм, ошол сенин колуңга кошкон салым. Салтанат Абдулдаевна, мындай сиз тууралуу мен бүгүн көп нерсе билдим да, подкаст аркылуу көрүүчүлөр да көп билет деп ишенем. Балким мен сурабай койгон суроо калгандыр, өзүңүз айткыңыз келгендир. Сизге эркин микрофон. Рахмат, сизге да рахмат. Ошо мүмкүнчүлүк берип, мамлекеттик кызматкер катары биз ачыла албай, интернетте деле эч нерсени жазбай, өзүбүздүн саясатта эмне иш болуп атса ошону гана көрсөтүп эле жүрчүбүз да. Өзүбүздүн инсан катары ким экенибизди мен биринчи жолу мага мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Подкасттарга чакырышчу, бирок баргандан тартынат элем. Кандайдыр бир кандай болот деп. Азыр мен келип биринчи жолу жөн эле адам катары, жаран катары, инсан катары, аял киши катары ар тараптан ушу сиздин суроолоруңуз бергенде мүмкүн болушунча ушул дараметим жетишинче чындыкты айтканга неме кылдым. Ушу мен айтат элем, бул жашоодо абдан кыска, бул жашоодо адамдын баары чындык издейт да, өзүнүн чындыгын издейт. Ошо мен адамдарга мен угуп жаткан улуу кичилерге баарын айтат элем. Жашоо абдан кыска экен.
ар күнү ушул Чыңгыз Айтматов айтмакчы, адамдык сапатыбызды сактап калсак, баардык нерсеге чын мамиле кыла алсак, ансыз деле оор кыйын дүйнөнү кыйындатпай эле жеңил, мындай жакшы жагынан кабыл алып жашаш керек. ооба, сиз койгон округтан 6 округтан 14 талапкердин арасынан суурулуп чыгып мандат алдыңыз. Эл сизге ишеним артып жатат. 5 жылдык убакыт эле бат өтөт. Ошо элдин ишеничин актайп пайдаңызды келтиресиз, жогоруда айткан маселелерди чечип ишке ашырат деген үмүтүбүз бар. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Бүгүн бизде Кабар подкастта Жогорку Кеңештин депутаты Салтанат Аманова болду. Программаны мен Элизат Эркин туруп алып бардым. Саламатта туруңуздар.